Мамасалы Абдукаримов. Таалай жолунда. Повесть. Оту алып жалыны жалбырттаган 20-жылдар. Ааламга азаттык нурун чачкан Совет бийлигинин балтыркан кези. Дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн октябрь күндөрүндө жарык көрүп, жарды жалчыларга жагып калган бул жаңы бийлик өзүнүн биринчи күндөрүнөн тартып эле алып күчүн көрсөтө баштады. Сансыз көп душмандар анын торолушуна тоскоол болуп, туш-туштан асылып жатышты. Аны мына ушундай кырчын кезинде жумсоп жок кылууга умтулушту. Иштен чыккан ийри жыландар гана эмес, батыш менен чыгыштагы кара ниет бакылдарда балтыркан баатырдын сүрүнөн чочулашып, аны батыраак ойрондоп таштоого бардык күчтөрүн үрөштү. Бүлгүнчүлүк менен ачарчылык өкүм сүрүп, граждандык согуштун бардык майдандарында жанкыярлык салгылашуулар жүрүп жаткан мына ошол каардуу мезгилде кароосуз калган миң сандаган жетимдердин да таалай танабы чечилип жатты. Эмесе ошол жөнүндө сөз баштайлы. Сага эмне болду? Эмне ыйлап отурасың, балам? Деп кимдир бирөө бармактарын чекеме таяп, башымды өйдө көтөрүүгө аракет кылды. Катуу улутунуп алдым да, башымды жай гана көтөрүп, чекемди тырыштыра ыйлактанган көзүмө жүлжүйтө карадым. Оропарамда кара сатинден кадимки кыргызча чапан, башына кара көрпө тебетей кийип, кызара бышкан тегерек бөлкө нан колтуктаган орто бойлуу киши турат. Эки учу ууртун көздө имерилген кара муруту, мээримдүү кара көздүн үстүндөгү жайыгыраак келген берекелүү кара кашы өзүнө абдан жарашыктуу. Кожоюнум урду, дедим мен мукактана сүйлөп. Бирөөдөн жабыр тартып, аябай ызаң келип турганда, мээримдүү сөз угуп, өз абалың жөнүндө бирөө сурап турганда, ого бетер эреркеп, өпкөң көп жашый түшөт экенсиң. Так ушунун сыңары, мен да бул кишинин суроолоруна жакшылап жооп бере албай, аябай мукактанып, сөздү чала була айтып жаттым. Маңдайымдагы киши менден көзүн албай карап турат. Мага эмне үчүндүр анын өңүнөн ачуу капачылыктын көлөкөсү көрүнө түшкөндөй болду. Мурду бир аз өйдө карай жыйрыла түшүп, мээримдүү кара көзү жүлжүйүп, кандайдыр бир нерседен жийиркенгенсиде. Такыр ырайымы жок неме экен го кожоюнуң? Ушунчалык да урабы? Пай, деп ал башымды дагы өйдөрөөк көтөрдү. Анын мага тилектештик билдирип, өзүнүн нааразычылыгын айтып жатканына шердене түшүп, үстүмдөгү жалаң кабат мата чапандын бир жеңин чечип жиберип, төмөн эңкейдим да, муну көрбөйсүз баке, деп жонумду көрсөттүм. Ал сестее түшүп, өтө боорукерлик менен эңкейе карадым. Түй, такыр союп таштаган турбайбы? О, ырайымсыз мыкаачы десе, жап айланайын жонуңду. Анын өңү түнөрө түштү. Оң бутун мен отурган топурак супага коюп, бир аз эңкейди да, чыканагын тизесине таяп туруп, баш бармагын үстүңкү тишине таккан бойдон ойлонуп калды. Буга эмне болду? Же менин жонумдагы камчынын тактарын өз ичинде эсептеп жатабы? Деп ага таңдана карадым. Окугуң келеби? Азыр мени менен кошо кетесиңби? Деп сурады ал жылуу жумшак гана сүйлөп. Оку дегенде жетимкана эсиме түштү. Ал кезде Оштогу балдар үйүн көбүнчө мына ушундай деп аташчу. Кайсы бир учурларда аны интернат, приют деп айткандарында угуп калчумун. Мына ушундай ит азапта жүргөндөн көрө кетсем кетип эле калайын деп ойлодум өз ичимен. Мен унчукпай калгандыктан ал киши жанагы суроосун дагы бир жолу кайталап, мени көздөй ого бетер төмөнүрөөк эңкейди. Бери кара балам, окууну каалайсыңбы? Макул десең азыр эле алып кетем, тур ордуңан, деп колуман тартты. Мен эч кандай каршылык көрсөтпөй, ошол замат эле тура калдым. Бул менин өмүрүмдөгү эң биринчи чечкиндүүлүк болду. Ал кишинин жетегинен калбай бастым да кеттим. Бурулуш көчөгө барган кезде гана артыма кылчайып бир карадым. Көчө жактагы дубалы, губалак деп аталуучу сүйрү келген ылай кыштан согулуп, сырты шыбалбаган короодон баш багып турган тыт, өрүк, алма жыгачтарынын жалбырактары гана эртең мененки закымга дирилдейт. Алар мени менен коштошконсуйт. Бул коро Ак Бура дарыясынын бийик кырында турар эле. Дарыяны көздөй чыңкылдый түшкөн Сай көчөнүн жогору жагына жайгашкан. Ар дайым ишембиде болуучу базар күндөрү элдин көпчүлүгү, өзгөчө жөө жалаң базарчылар жолду кыскартуу үчүн мына ушул көчөгө салыша турган. Алар бул көчөдөн дарыя боюна түшөр замат Даңазалы Ош базарынын чет жакасына кирип барышчу.
Ушул көчөдөн шаардын ортосунан өтүүчү чоң көчөгө бурула бергенде ак буранын гүйүлдөгөн шокуму басая түшүп, көчөдөн чымын куюм болуп өтүп жаткан извошторго тагылган майда коңгуролордун кулакка жагымдуу назик үнү угула баштады. Шаар эртең мененки мезгилде өзгөчө сонун көрүнө турган. Анын көчөлөрүнө суу себилип, шылдырап аккан эсепсиз көп арык суулары, түнөргөн калың бак дарактары шаарга салкын дем берип турчу. Сулайман тоосунун түбүнө жайгашкан мына ушул шаар Орто Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири. Ал өзүнүн көп нерселери менен даңазалуу эле. Баарыдан мурда анын тоосу чар тараптын баарына атактуу болуп, жыл бою саякатчылар, зыяратчылар тынымсыз келип кетип турушчу. Соода сатык иштеринде да бул шаар чоң орунду ээлеген. Өзгөчө Ош, Анжиян шаарлары эзелден бери эле Түндүк Кыргызстандын мал өткөрүүчү негизги базарлары болуп калган. Ал мындай турсун, чыгыш өлкөлөр менен соода байланыштарын жүргүзүүдө Ош шаары негизги таяныч пункттарынын бири болуп, 9 жолдун томуна жайгашкан. Даңазалуу бийик тоолуу Памир жолу так ушул шаардан башталат. Мына ошентип жанагы киши мени ээрчитип олтуруп, Оштун эски шаарынан батыш тарапка чыга бериш жердеги бир эски корого алып барды. А дегенде эле өзүмө окшоп самтыраган 5-6 кара тоолок балдарды көрдүм. Биринчи жолу сүйлөшкөндө эле булардын кыргыз балдар экенин билдим. Булар да мага окшогон тоголок жетимдер экен. Мына ушул жерде туруп балдар менен ойноп жүрө бересиң. 1-2 күндөн кийин окута баштайм. Эгер балдардын саны мындан да көбөйсө, анда силерди өзбек балдарынын интернатына кошууга аракет кылам. Мени алып келген киши мына ушундай деп айтты да, өзүнүн кичинекей өжүрөсүнө кирип кетти. Мындагы балдар ошол замат эле мени тегеректешип, азаптанган кейпиме аянычтуу карашат. Жарылган башыман, айрылган бетимен жылжып аккан кандын кат-каттары мойнуман ылдый кеткен. Жонум от болуп күйүп турган сейт. Балдар мени короонун так ортосунан кесип өткөн кичинекей арыкка жетелеп барышты. Отур, бети башыңды жууп ал. Аябай токмок жеген экенсиң, бечара. Сен эмне бирдеме уурдап кармалып калдыңбы? Же бирөө менен мушташтыңбы? Деп алар сурай башташты. Мен арыктагы сууга араңдан зорго эңкейип колуму, бетими жуудум да, башыма катылганым жок. Үрпейип бир кыйла өсүп кеткен чачымдын арасынан тилке-тилке болуп катып калган канды сыйпалап көрүү менен гана тим болдум. Арыкка эңкейип кочуштап суу алган сайын арка жонум бүт ыдырап сөгүлүп бараткандай болот да, жан чыгара ачышып ооруйт. Ошондо үн чыгарбай астыңкы эрдими тиштейм да, чымыркана туруп, бети башымы тыржыйта азап чегем. Балдардын берген соболдоруна жооп берүү гана эмес, деги эле сүйлөшүүгө да кушум жок. Кандайдыр бир эң зор ыза бүткөн боюму аймалап жаткан сейт. Кечээ күнкү окуя эсиме түшө калган сайын денем дүркүрөп, башым от болуп күйөт. Тамагыма капкатуу бир нерсе такалат да, дем ала албай энтиге түшөм. Балдар менен өзбек мейманканасынын айванында олтурабыз. Бул имараттын ээси Низамбай деген чоң соодагер болуп, революциядан кийин 19-жылы бүткүл мүлкү үй бүлөсү менен качып кетиптир. Короонун экинчи бир бөлүгүндө анын мурдакы кызматкерлери гана калган. Менден мурда келген балдардын баарында бирден чыпта матрас болуп, алардын ичине саман толтурулган. Бардык төшөнчү ушул. Мындан башка эчтеке жаздыкта үстүгө жамынаар көрпө төшөк да жок. Мени бир жерге ээрчитип келген кишинин аты жөнүн билдим. Өзүнүн аты Базарбай, атасынын аты Бекназар экен. Бу киши мурда эски мектепте окуп жүрүп, Совет бийлиги орногондо Ташкентте бир нече ай мугалимдик курсунда болуптур. Ал кезде биздин өлкөбүздө эл агартуу иши жаңыдан гана башталып жаткан болчу. Ошондуктан мугалимдер бир нече айдын ичинде гана даярдалып, жерлерге жиберилип турган көрүнөт. Анткени менен биздин мугалим ошол кезде чыккан кыргыз мугалимдеринин биринчиси го деп ойлойм. Албетте, мен бу жерде Түштүк Кыргызстан жөнүндө айтып жатам. Анткени андан кийинки жылдар муну айкын далилдеди. Биз 22-жылга чейин Оштон Базарбайдан башка кыргыз мугалимин көрө албадык. Күнү бүгүнгө чейин ошол кишиге ыраазымын. Жалаң гана мен эмес, менден башка да көп жетимдер. Эгер алар ушул кезде аман эсен жүрүшкөн болсо, кажыбаган кайраткер, өз элине кызмат кылууга бел байлап чыккан ошол мугалимге түбөлүк алкыш айтып жүрүшкөндүр. Ошол кезде ушинтип жетимдерди жыйнап окутуу чындап эле эч кандай кыйынчылыктан тартынбаган жигердүү кишинин гана колунан келет болчу. Байлардын колунда азап чегип жүргөн же болбосо көрүнгөндөн кайыр сурап,
Эптеп эле күндөлүк оокаттын гамын ойлогон же колу шоктук кылып ар кимден токмок жеп жүргөн кароосуз жетимдерди туш-туштан жыйнап келип окутууга аракет кылуу, анан калса өзүнүн ушундай эмгеги үчүн эч кандай акы албастан жалындуу жүрөгүнүн айтуусу менен гана иштеп жүрүү өз элине жан дили менен берилип кызмат кылуунун эң сонун үлгүсү эмеспи? Ал кезде Совет бийлиги араң эле 2 жашка чыгып, 3 жашка кадам аттаган болчу. Мына ушундай кызыл эт жаш бийлик эми гана тайтайлап биринчи кадам баскан кезде эле анын көп сандаган душмандары туш тараптан азууларын кайрашып, аны мына ушундай жаш кезинде тороло элек мезгилинде ойрондоп коюуга бардык күчтөрүн жумшашкан. Түштүктө 19-20 жылдарда басмачылык аябай күч алып, чарбачылык бүлгүнгө учурап, элдин үстүндө ачарчылыктын арбайган ач колу чеңгел салып турган эле. Ушундай кыйын күндөрдө адепсиздикке, зөөкүрлүккө, уурулукка көнүгө баштаган тентимиш балдарды жыйнап, аларды тарбиялап адам кылып чыгаруудан үмүт үзбөй иштегендерге баракелде. Базарбай акенин жардамчысы да болгон эмес. Бардыгын өзү иштейт. Эртең менен бизге 1 же 2 арыпты үйрөтүп, дептерге жаза бергиле деп коет да, өзү шаарды кыдырып бизге тамак аш таап келет. Ар күнү бирден төгөрөк бөлкө нан ап келет. Аны өз көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Этти кадактап ап келет. Эртең менен жана кечкисин 200 грамм нан менен курулай кайнак суу ичип алабыз. Анткени менен түштө 1-2 бүдүр эти менен ысык сорпо ичебиз. Мунун баарын мугалимибиз өзү жасап, өзү бөлүштүрөт. Кечкисин айвандагы матрастарга бир-бирден отура кеткенде, Базарбай аке биздин ора-парабызга келип устунга жөлөнө отуруп, жай гана сөз баштайт. Анын үнүнөн биз кандайдыр бир өтө боор ачып жатканы, эптеп эле биздин адам болуп кетишибизди каалагандыгы байкалып турат. Мына ушундай балдар, чыдаш керек. Көчөдө тентип ар кимден каккы жеп жүргөндөн көрө, мында болгонуңар артык эмеспи? Ач кулактан тынч кулак дегендей, берде тынчыраак жүрөсүңөр. Анын үстүнө аз-аздап болсо да окумуш болуп жатасыңар. Иши кылып катыңар чыгып калса, силер үчүн чоң бакыт. Азыр каты бар киши такыр кору болбойт. Мына ушуну силер эч качан унутпагыла. Мугалимибиз мына ушундай дейт да, өзүнүн кагаз папкасын жайбаракат гана ачып, дептерлердин үстүндө жаткан бир сүрөттү колуна алат. Ага бир тике үңүлө карап тургандан кийин аны бизге узатат. Мына ушул киши да силердин бейбак болуп жүргөнүңөрдү каалабайт. Ошондуктан кароосуз калган жетимдерди жыйнап, аларды окутуу жана тарбиялоо жөнүндө атайын буйрук берди. Эми силердин бактыңар ачыла турган күн келди балдар. Бул сүрөттү жакшылап көрүп алгыла. Бул Ленин. Силер ал тууралуу уктуңар беле? Деп бизге суроо менен кайрылды. Биринчи жолу угуп көрүп жатабыз. Ушундай деп жооп бердик мугалимге. Анан ал бизге Лениндин ким экенин түшүндүрдү. Ал канчалык айтпасын, биздин башыбызда Ленин кеңеш өкмөтүнүн башчысы деген гана түшүнүк калды. Эми Ленин ким деп сурап калышса, ар кандай жерде так ушундай деп жооп бере алабыз. Мындай аңгемелер мугалимибиз менен үйүрө алышып кетүүгө абдан жардам берди. Бара-бара ага ар түрдүү соболдорду бере турган болдук. Анын каерлик экенин да билип алдык. Оштон анчалык алыс эмес Акжар деген кыштактан. Аерде бала чакасы, агайын туугандары бар экен. Мугалимдин жайын билгенден кийин биз аны ого бетер урматтай турган болдук. Чындыгында ал мындай урматка татыктуу эле. Адам баласы үчүн бала чака, өз үйү, өлөң төшөгү баарынан да кымбат, баарынан да жакын эмеспи? Андай болсо бул азаптуу жан эмне үчүн бу жерде биз менен убара болуп жүрөт? Биз өз ичибизде мына ушундай деп ойлоп калабыз. Үй бүлөсүн таштап, биздей шумпайларды карамалап жүрүү буга эмне азап экен? Бул мугалимдин жайын билген ар бир киши такалбай эле туруп ушинтип айтат болчу. Бирок анын өзүнүн ою таптакыр башкача. Силер менин кебиме түшүнгүлө балдар. Азыр кеңеш өкмөтүндөгү бардык элдердин балдары окууга, билим алууга умтулуп жатышат. Мен Ташкентте Кокондо болуп, өзбек казак балдарынын окуп жатканын көрдүм. Жалаң балдар эмес, кыздар да окуп жатышат. Бирок биздин кыргыздардан көрбөдүм. Мына ушуга ичим күйөт. Ошондуктан кыргыздын силерге окшогон жетим балдарын чогултуп окуткум келди. Өзүмдүн сабатым деле чамалуу. Бирок силерге кат таанытып койсом эле болгону. Андан аркысы өзү эле уланып кете берет. Өтө билимдүү өзбектерди, казактарды да көп көрдүм.
Силер да окуунун маанисине түшүнгөн кезде улам жогорулап жакшы мектептерди, жакшы мугалимдерди издей баштайсыңар. Биз мугалимибиздин айткандарын угуп олтуруп, окуунун пайдасын элдир-селдир гана түшүнгөндөй болдук. Колубузга биринчи жолу бирден дептер, сөөмөйдөй кичинекей карандаш берген күн эч качан эстен кетпейт. Болжол менен айтканда 2 саатча созулган биринчи сабакта А тамгасын ар бирибиз нечен жолу айтып, нечен түрдүү жаздык. Өмүрдө биринчи жолу калем шилтөө кандай кызык, кандай кыйын. Колуңа кармаганың жөнөкөй гана кара карандаш экендигине карабастан, анын учун улам тилиңе тийгизесиң да, башыңды кыйшайта кармап, укмуштай тырышчаактык менен доскедеги тамганын сүрөтүн тарта баштайсың. Бир тамганы жазып бүткөнчө доскеге нечен жолу карап, бармактарыңды өтө эле этияттык менен кыймылдатып, мугалим жазып койгон тамганын так өзүнө окшотууга тырышасың. А дегенде өтө кыйын. Дептердин бир жолуна бир тамганы толтура жазып чыкканча өтө укмуштай түйүлүп, өтө чымыркана отурасың. Анан мугалим карайт. Тамганын сызыктарынын кайсы жерин оңдоо керек экенин өз колу менен жазып көрсөтөт. Дептердин бир жолуна бир тамганы толтура жазып чыкканча өтө укмуштай түйүлүп, өтө чымыркана отурасың. Анан мугалим карайт. Тамганын сызыктарынын кайсы жерин оңдоо керек экенин өз колу менен жазып көрсөтөт. Азаматсың. Биринчи жолу ушунчалыгы да жакшы. Эми кунт коюп дагы бир жолу жазып чыкчы, анан карап көрөйүн, деп мугалим балага дем берет. Мына ушинтип жүрүп күз, анан кыш айларда келип калды. Жыйналган балдардын саны 13 болду. Мугалимибиз ар күнү түштөн кийин сабыры сууз болуп капалуу келет. Биз болсок баягыдай эле ичине саман толтурулган одуракай чыпта матрасты төшөнүп, жатаарда ошондой эле бир матрасты жамынып алабыз. Базарбайдын мындай матрастарды кайдан тапканын кийинчерээк билдик. Оштун крепостунда туруучу аскерлердин эски матрастары экен. От жагылбаган, жылчык тешиктери бүтөлбөгөн муздак мейманканада мына ушул өңдүү кумтуланбай турган матрасты жамынып жатуу кыйын эле. Тамак аштын жайы да күндөн күнгө начарлай берди. Бардыгыбыз тең түлөгөн тайлактай болуп самсаалаганбыз. Бутубуз жыңайлак. Көргөн киши сөзсүз чочуланып, обочорок басып өтөт. Айла табылды. Күндөрдүн бир күнү мугалим бардыгыбызды чогултуп, кадимки эле айласы кеткен кишиче сөз баштады. Силерди кыштан аман алып чыгууга канчалык аракет кылсак да, эч айласын таппадык балдар. Эми мындан ары силерди жок нерсеге үмүттөндүрө албайм. Өзүңөр көрүп турасыңар. Элдин баары азыр басмачыларга каршы күрөшүп жатат. Кийим-кечек, азык-түлүк табуу өтө кыйын. Душманга каршы күрөштү уюштуруп жаткан кишилерге күндө бара берип тажатып да жибердим. Бүгүн силер менен кошо акыркы жолу баралы. Биз исполкомго барабыз. Анчалык деле алыс эмес, тигил эле жерде. Жыңайлак кар малтап жүрүп көнүп да калдыңар окшойт. Ошол кишиге кирер замат эле ызычуу болуп ыйлабый келе. Мына ошондо балким ырайымы келип, бизди өзбек интернатына кошууга уруксат берер. Ушинтип айтты да бардыгыбызды тең ээрчитип алып көчөгө чыкты. Эртең мененки саат 10 чамасы. Жерде кар жатат. Күн ала булут болуп, сай сөөгүңү сыздаткан муздак жел эзип турат. Колубузду жыртык чапандын жеңине катып, мойнубузду мүмкүн болушунча ичке жыйырып, шүмөңдөгөн бойдон чоң көчөгө чыктык да, Сулайман тоосунун так түбүндөгү Шахлар гузардан төмөнүрөөк турган балаканалуу кооз имаратты көздөй бурулдук. Көчөдөгү өткөн кеткен кишилер бизге көпкө чейин карап турушат да, анан өтө аягансып баштарын чайкап калышат. Кайсы бир жашыгыраак кемпирлердин токтоно албай бышактап, ушундай ополоң тополоңду заманда туулбай калгыла жетимдер. Убалыңар канкор басмачыларга жетсин ылайым, деп күңкүлдөгөнү кулакка даптана угулуп турат. Балаканалуу имараттын кеңири дарбазасынан кирип, анын үстүнкү кабатына чыктык да, кызарган жыңайлак бутубуз менен кеңири бөлмөгө кирип бардык. Бурчтагы чаканыраак столдо белиндеги кайыш куруна тапанча тагынган жигит отурат. Биз кирип барганда ал ордунан тура калып, бир аз алга үңүлдү. Бизге бирдеме айтмакчы болду окшойт, бирок эмне дээрин билбей, улам биздин арт жагыбызга көз чаптырып, мойнун соза карады. Байкашыбызча, булардан башкалары да болуп жүрбөсүн деп чочулады окшойт. Аңгыча болбой мугалимибиз ага жакын барып эңкейди да, бирдеме деп сүйлөшкөндөй болду. Ал эми гана эсине келе түшкөнсүп, мен азыр, деди да колун өйдө көтөрүп, ушундай күтө тургула дегендей ишара берди. Биз бири-бирибизге карап гана тим болдук.
Bir маалда алиги жигит кайра чыгып биздин мугалимибизге кайрылды. Айттым, кире бергиле, деди ал. Кабинетке топурап кирер замат жерде мурут чекиргөз ак саргыл киши ордунан тура калды. Анын өңү бузула түшүп, кандайдыр бир кооптуу кабарды күткөн кишиче бизге сестее карады. Бул кишинин да кайыш курунда тапанчасы бар. Үстүндө кара түстүү чолок булгары бешмант, көгүш ноотудан тигилген галифе шым, бутунда өтүк. Столдун арт жагындагы дубалда кең маңдай, көзү жүлжүгүй келип, укмуштай мээримдүүлүк менен күлүмсүрөгөн кишинин сүрөтү турат. Биз маңдайыбыздагы кабагы салыңкы кишини унутуп калып, дубалдагы күлүмсүрөгөн ажарды сүрөткө карап калдык. Мен сизге бир нече жолу келип айтып жүргөм, балдардын абалы мына ушундай, деди мугалимибиз оң колун биз жакты көздөй сунуп. Мындан ары кармап турууга эч кандай чамам жок. Буларды же таркатып жибериш керек, же болбосо бир жерден сыйынтап, өлүмдөн сактап калыш керек. Теги бул шордуларда эмне айып? Мугалимибиз ушинтип айтты да, эмнегедир өңү бузула түшүп, жанындагы кишиге тигиле карап калды. Биз ошол замат бышактап ыйлай баштадык. Анткорлук менен эмес, чындап эле ыйладык. Мугалимдин акыркы сөзүн укканда бүткөн боюбуз дүркүрөп, тамагыбызга кандайдыр бир катуу нерсе тура калгансыды. Чынында ушундай, биз шордууларда эмне айып? Ата-энеден ажырап, багар көрөр киши таппай кайсалап, анда мында урунуп жүргөнүбүз үчүн деги биз айыптуубузбу? Тагдырдын толкуну эми бизди кайда алып барып таштар экен? Болду. Коюңдар, жыламаңдар. Мен казыр, деди да жанагы киши кадимки аскердик шамдагайлык менен столунан кагаз менен калемди колуна алды. Бирок ошол замат аны кайра столго коюп, биздин мугалимге ормое карады. Булардын барлыгын сыйдыруу кыйын гой. Бир да бос орун жок. Бир керебетке экиден жатып жүр гой. Мына ушундай деди да мугалимден жооп күтпөй эле кайра калемди колуна алып, бир барак саргыч кагазды өзүнө жакыныраак жылдырды. Аңгыча болбой мугалимибиз анын жанына басып барды. Биз ыйлаганыбызды токтотмок турсун, ого бетер өпкөбүз көп, эми чындап эле шолоктоп ыйлай баштадык. Столдо отурган кишинин эч кандай айла таба албай жатканы байкалып эле турат. Өзбек интернатына жаза бериңиз, керебет болбосо жерде жатышар. Булар али керебетке жатып көрүшө элек, жерде жатып жүрүшөт. Анын үстүнө аерде жатакана жылуу, кур дегенде буттары бүтөлүп калар, деди мугалим эңкейе сүйлөп. Столдо отурган киши шаар советинин төрагасы экен. Анын кайсы улуттан экенин биле албадык. Сүйлөгөнү башкача. Биздин тилге окшоп кетет. Ошол кезде биз кыргыз, өзбек, орус деген улуттарды гана билчүбүз. Ал мындай турсун казак улуту бар экенин эч уккан эмеспиз. Биз ыйлап турган кабинеттеги кишинин казак экенин кийин өзбек интернатында жыңайлак кар малтап баратканда мугалимден биринчи жолу уктук. Казак деген кыргызга жакын болот. Анын тили да, турмуш тиричилиги да кыргыздан айрып алгыс. Анча мынча гана өзгөчөлүгү бар, деди мугалимибиз. Андан кийин ал кишинин аты жөнүн да билдик. Мугалимибиз бизге казак жайын айтып түгөткүчө болбой интернатка да жетип калдык. Бул бүткүл Ош аймагындагы жападан жалгыз балдар үйү болчу. Интернаттын жайы буркан шаркан болуп агып жаткан Ак Буура дарыясынын бийик жээгиндеги бак шактуу эң сонун жерге орношкон. Биз убап-чубап кирип барып оозгу бөлмөдө турдук. Интернаттын башчысы Каримжан Юлдашев деген кыргыз түспөл киши экен. Ал биздин мугалим менен өзүнүн кабинетине кирип кетти. Аңгыча болбой оропарадагы эшикти кыңкайта ачып, 3-4 бала моюндарын созо бизге карап калышты. Алар менен биздин айырмабыз ошол замат эле дапдаана көрүнө түштү. Алардын бети башы таптаза, кийимдери татынакай, өңдөрү ажардуу. А биз болсо кадимки самтыраган кейиптебиз. Кызара үшүгөн туурук бутубузду бири-бирине сүргүлөп калчылдайбыз. Сабырыбыз сууз, көк муштун болуп дирилдейбиз. Ушундай кароосуз жетимдик эч кимдин башына келбесинчи, ал кандай басынтып, кандай жалдыратат. Шаар советинин буйругуна карабастан интернаттын башчысы бир топко чейин толготту. Чынында ошондой экен. Мындагы балдардын баардыгы дээрлик бир керебетте экиден жатышат. Төшөнчү да жетишпейт. Ойлонуп олтурушуп бизди сыйгызуунун амалын да табышты. Биздин жайыбыз керебеттердин асты болду. Өзүбүз көтөрө келген саман матрастарды керебеттердин астына салдык. Бирок биердеги бир артыкчылык, башка коёр жаздык. Үстүнгө жамынар эски жүн одеял бар.
Ушунусуна да ганимет. Мештерине от анчалык көп жагылбаса да бөлмө абдан жылуу. Эски шаардагы аңгыраган суук мейманканада калтырап титиреп жатканыбызга караганда берде өзүбүздү тим эле бейишке кирип калгандай сездик. Ал күнү түш ооп кетип, балдардын түшкү тамагынан кур калдык. Анткени менен кечинде мындагы балдар менен олтуруп чай иштек. Булар эртең менен жана кечкисин жарым кадактан нан алышат. Бала болуп жарык дүйнөгө келгенден бери белгилүү бир сааттарда үзбөй 3 маал тамактанганыбыз ушул болду го дейм. Өткөн кеткенди ойлоп отуруп, ушерге келип калганым үчүн чындап эле өзүмдү бактылуумун деп эсептедим. Баракелде Совет өкмөтүнө. Деги кем болбосун. Илгеркилери айткандай, жетим жесирдин сообуна калган киши кантип корбосун. Ушундай эң кыйын мезгилде ички тышкы душмандардын туш тараптан койгон тынымсыз чабуулдарына, чарбачылыктын кыйрап бүлгүнгө учурап жатканына карабай, жетимдер жөнүндө ушунчалык камкордук көрүп жаткандан кийин бул бийлик чын боорукер эне, асыл баш ата экен. Колунан куралын түшүрбөй эл журттун бакты таалай үчүн жан кыярлык менен салгылашып жаткан ушул бийликтин келечеги кең, түбөлүгү түптүү. Мугалимибиз адегенде бизди мурдагысындай эле кыргызча окутуп жүрдү. Бирок өзбек балдар менен улам барган сайын сиңишип, алардын сабагын тиктеп жүрүп, көп убакыт өтпөй эле өзбек тилинде окууга өтүп кеттик. Муну мугалимибиздин өзү да ылайык тапты. Кантке менен мында сабак берүүчү мугалимдер билим жагынан күчтүү эле. Эң укмуштуу кырсыктан, байлардын тепкисинен, кордук зордуктан, кала берсе акырындап өлүүгө дуушар болуудан кутулуп калышыбызга себепкер болгон мына ошол асыл киши Базарбай аке менен ыйламсырап туруп коштошконубуз күнү бүгүнкүгө чейин эсимде турат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин аердеги балдар менен коюн колтук алышып, абдан ынтымактуу болуп кеттик. Короодо отункана сыяктуу болуп турган сарайды ремонттошуп, татынакай бөлмөгө айландыргандан кийин жатакана бир кыйла кеңей түштү. Эми бизге кыргыз балдарына да бирден темир керебет дейип, башкалары менен тең болуп калдык. Көп өтпөй эле башка балдар катары бизге да татынакай кийим беришти. Ошентип биз өзүбүздүн кичинекей өзбек досторубуз менен сырдашып, жакыныраак тааныштык. Бош убактыларыбызда 5-6дан болуп бир жерге чогулуп олтурабыз да өз ара сырдашып, бири-бирибизди жакыныраак билүүгө тырышабыз. Ананчы, мындай чоң бүлөөдө бирин-бири жакшылап билүү өтө зарыл. Антпесе эч кандай ынтымактуу курбулуктун, мейирмандыктын, өз ара жардамдашуунун болушу да мүмкүн эмес. Күндөрдүн бир күнү чоң жаңгактын калың көлөкөсүндө олтуруп, өзүбүздүн көргөн билгендерибизди сүйлөп жаттык. Кээ бирибиз албарсты шайтандар, ар түрдүү сыйкырчылар, дербиштер жөнүндө элден уккандарыбызды айтабыз. Балалыкта, эмне гана болбосун өтө кунткой бугабыз. Эң акырында Максут Аширов деген кыргыз бала мага тигиле карап калды. Эмне болуп кетти дегенсип белгилүү бир даражада шектене түштүм. Мени тааный албай турасыңбы? Мынча тикирее карап калдың? Деп андан кооптону сурадым. Чын айтасың, тааный албай турам, деди ал тамашалагансып. Анан бир аз күлүмсүрөп туруп берки балдарга кайрылды. Мен муну ырас эле тааныбай турам. Мына Асандан сурагылачы. Интернетка биринчи келгенде ушундай беле? Деп ал балдардын арт жагында аса таягы менен кумурсканын уюгун түрткүлөп, жөн гана сөз угуп олтурган, башы жаралуу, бир бутунан аксап, дайыма аса таяктын жардамы менен жүрүүчү арыкчырай куба баланы көздөй сөөмөйүн кезеди. Асан чочулагансып селт эте түштү. Анан мени бир карап алды да, ошондо кимден таяк жедиң эле? Жакшылап айтып берчи, деп мени көздөй жакыныраак жылып олтурду. Балдардын баары туш-туштан демите сүйлөп, айтсаң, айтып берчи, дей бергендиктен денемден али да болсо тактары толук кетелек азаптуу токмоктун жайын балдарга иреттеп сүйлөп берүүгө аргасыз болдум. Кызыл уйдун азабы. Адегенде атаман. Андан көп убакыт өтпөй эле энемен айрылып, өз айылымдагы байлардын колунда иштей баштадым. Алардын кылык жоругу бейбечараларга маалым. Аны өзүңөр деле билесиңер. Кадимки эле кул катарында иштетишет. Канча иштесең да байдан ак алып чыгуу деген болбойт. Кайра ичкен жеген тамагың үчүн карызды мойнуңа илип чыгасың. Менин эң акыркы кожоюнум Эрназар кары деген миңбашы болду. Аны кары деп атагандыктарынын себеби эски мектепте жакшы окуп, көпкө чейин мечитте кызмат кылып, элдин эсебинен бир кыйла тыңданып,
Бара жогорку катмарга өтө баштайт. Дөөлөттүүлөрдүн эсебине кирип, амалдуу улуктарга аралашат. Жүрүп олтуруп ушул эле Совет бийлигинин алгачкы жылдарында кандайдыр бир жол менен миң башлык кызматка илинип калат. Өзү арыкчырай келген ачуулуу киши. Туулуп өскөн үйү Оштун үстүндөгү Жапалак кыштагында болгону менен ар дайым шаарда турат. Bir yerde da özünün koro jayı var. 3-4 татынакай мейманкананы ээлеп турушат. Телки, Бусара деген 2 аял бар. Ортодогу Жоробай деген 3 жашар баласы көбүнчө менен болот. Бул бала кичи зайыбы Телкиден. Мындан башка перзент жок. Эрназар карынын өзү оорукчан, ар дайым белине балшып атып, узакка чейин ышкыта берер эле. Ошол себептүү баскан кезде оң жак бутун бир аз сылтып жүрө турган. Кыйгач мурундун астындагы бөртмө кара мурут, ачуулуу көзү менен иймектей келген кара кашы өзүнүн орто бойлуу тулкуна жарашып турат. Анын 2 зайыбы тең ошол эле жапалактык кыздардан болчу. Чоң зайыбы өзүнүн перзент көрбөгөнү үчүн аябай бушайман болуп жүрө турган. Ошондуктан көп учурларда өзгөчө Телки жок кезде кичинекей баланы кагып силкип кала берсе анча мынча төпөштөп да койчу. Ал мындай турсун, ушул бала аркылуу ал экөө тез уруша кетип, мындай уруштар кайсы бир учурларда чачташып, жулмалашууга дейре барар эле. Буларды Эрназар карынын камчысы гана жараштыра турган. Аларга үгүт насаат айтып отурбай, түз эле камчы астына алып, экөөнү өз мейманканаларына айдачу. Ошондуктан Телки баласын дайыма жанагы күндөшүнүн көзүнөн алсырак кармоого аракет кылып, мен уйларды талаадан айдап келерим менен баланы колума берип көчөгө чыгарат. Ошол бойдон түн киргенге чейин бала менен көчөдө жүрчүмүн. Мына ушинтип бул жаңы кожоюндун колунда 1 жылдан ашык жүрүп калдым. Бакканым 3 уй, 1 бука, 2 торпок. Ар күнү таң заардан талааны көздөй айдап кетем. Миң башынын бир жакшы жери кышында малды талаада бактырчу эмес. Ал кеч күздө эле аларды акчага айландырып, саан үчүн бир гана уйду калтыра турган. Жазга мал дагы 1-2 кунаажын алып коет. Бул учурда тоют жетишпей, мал бир кыйла арзандап калчу. Кожоюнум жөнүндө ушулда жетишер. Эми кызыл уй жөнүндө аңгеме өтөлү. Чамамда сентябрь айы аяктап калган эле. Жапалак кыштагына жетер жетпес жерде Кайырма деген өзөн бар. Ал чындап эле ийрүү болуп көп жерлерден кайрылып агат. Анын 2 жээги туташ тал терек менен капталган. Берде малды жайып бага турган ээн жер көп. Шаардагы падачылардын көпчүлүгү малдарын ушерге айдап келишет. Күндөрдүн bir күнү адатыбызча түш ченде малдардын баарын ошол жердеги ээн коргонго камап коюп, өзүбүз жаңгак ойноого кириштик. Бээрлерде кароосуз калган жаңгактар көп болот. Ошол күзгө таянган мезгилде быша баштайт. Жаңыдан гана кабыгы сыйрылган жаңгакты шагыратып койнубузга толтурабыз да бак дарактын көлөкөсүндө аябай берилип ойнойбуз. Бул оюнда жаңгагын уттургандар да, уткандар да көп болот. Оюнга өтө кызыгып кетип, кантип кечкирип калганда байкабай калыптырбыз. Эми баарыбыздын тең шоорубуз куруду. Мал ачка барса аябай токмоктошот, деди балдардын бири. Уйларды кантип тойгузсак экен? Эптеп бир айласын табыш керек, деди экинчи бирөө. Койнубуздагы жаңгакты шагыраткан бойдон камалган коргонду көздөй чуркадык. 8 падач элек. Эң аз дегенибизде 3төн уй бар. Коргонго жакындай бергенде бизден улураак бир бала капысынан бизди токтотуп, энтиге сүйлөй баштады. Кантиш керек экенин мен таптым. Азыр уйлардын баарын Төлөнбай Миңбаштын жоңурчкасына кое беребиз. Бир паста тоюп алышат. Мындан башка айла жок. Бардыгыбыз тең ушуну туура көрдүк. Төлөнбай Миңбашы шаарда турат. Берде анын жатакчылары гана болууга тийиш. Алар да мындагы жоңурчкадан бир кыйла алыс турушат. Чынында да мындан башка арга жок экен. Биз коргондогу малдын баарын айдап барып жаңыдан гана карыш болуп өсүп чыккан жоңурчкага кое бердик. Бул 3-чү орумдан кийинкиси эле. Ошондуктан муну көзөмөлдөөгө анчалык деле көңүл бурушкан эмес. Кыязы 1 саатка жетер жетпес убакыт өттү көрүнөт, көгүм кирди. Мындан ары турууга болбойт. Шаарга айдап жеткиче бир кыйла убакыт өтөт. Бир заматтын ичинде уйларды жоңурчкадан айдап чыгып, чоң жолго түштүк. Кеч болуп калгандыктан абдан ылдамдай айдадык. Артыбызда чаң уюлгуп, айлана тегерек ого бетер караңгылай түштү. Бөрү бөрк астында дегендей, кырсык болом десе эчтекеге карабай боло берет турбайбы? Ушул көгүм тарткан кечинде башыма дагы бир бале туш келди. Уйлардын ичинде сүттү көп бере турган чоң кызыл уй бар эле.
Бир маалда ошол уй улам эле четке чыга калып, башка малдан обочолоого аракет кылат. Ha degende başıma bir gana oy geldi. Жолдун эки четинде жүгөрү бар эмеспи? Чала тоет болуп калган неме суалактык кылып, ошону көздөй жылынып жаткан көрүнөт деп этибарга алмадым. Ошентип олтуруп оштун үстү жагындагы Ача Мазар деген кыштакка жакындап калдык. Бирок кызыл уйдун мааниси кетти. Анын ичи дамбырадай көбүп чыкты. Тайтаңдай басып араңдан зорго жол четине чыгып, катар кеткен тыттардын түбүнө жатты да калды. Падачы балдардын бардыгы тең ошол замат чуркап келип, кызыл уйду тегеректеп калышты. Уй күшүлдөп бышылдап, үнүн созо онтоп жатат. Эки көзү жалдырап бизден жардам сурагансыйт. Көктү карап турган бир жак курсагы бип-бийик болуп чытырап кетти. Кеч уламдан улам караңгылай берди. Бардыгыбыз тең аны баштан көтөрүп, койругунан өйдө карай тартып, үчөө төртөөбүз аркасына өтүп, жонунан көтөрмөлөдүк. Эптеп тургузууга аракет кылабыз. Болбойт, тургуза албайбыз, деди балдардын бири. Биздин малыбыз узап кетти. Бирөөнүн эгин тегине кирип кетиши да мүмкүн. Ошондуктан биз кете берели. Сен уюңдун жанында кал. Анда менин малым кантет? Аларды кантип бу жерде кармап турам? Дедим мен ага. Малыңан кабатыр болбой эле кой. Биз корооңо айдап киргизебиз да бул уйдун жайын кожоюнуңа айтып коебуз. Мына ошентип балдар кетип калышты. Бул ээн жерде кызыл уй менен жалгыз калдым. Жер бетин караңгылык биротула каптады. Айлана тегерек жымжырт. Алыстан гана иттердин абалаган үнү угулат. Берде болсо кызыл уйдун өтө аянычтуу онтогону, анын бышылдап оор дем алышы гана өкүм сүрүп турат. Мен турган жер Ача Мазар аймагы болгону менен кыштак бир кыйла алыста. Караңгылык коюланган сайын жүрөгүмө коркунуч түшөт. Айлана тегерек ачык эмес. Туташ кеткен жоон түп тыттар, баг-дарактар, жүгөрү, шыпыргы сыяктуу бийик өскөн өсүмдүктөр менен курчалган. Кичинекей жел жүрсө эле туш-туштан шуудураган үн угулат. Бул жүгөрү менен шыпыргынын желге теңселип шуудураганына да, же кандайдыр бир нерсенин бул өсүмдүктөрдү арылап келатканына да окшоп кетет. Менин мындай караңгы түндөн корко турган жөнүм бар. Себеби мазарда көркөө иттер көбөйүптүр деген сөздү көп угуп жүрчүмүн. Анын үстүнө Сулайман тоосунун аяк биягында карышкырдын да көп болорун далай жолуккам. Ал түгүл тоо түбүндөгү бул чоң мазарга коюлгандардын арбагы түндөсү жай баракат гана чыгып, айылма айыл кыдырып жүрөт имиш деген сөздөрдү да угар элем. Мына ошолордун бардыгы эми эсиме түшүп, коркунучум артты. Ошентип аргасыздан кызыл уйдун жанында отурам. Кур дегенде онтобой тим жатса экен деп өз ичимен тилейм. Мунун онтологонун угуп көркөө иттер же ач кашкырлар жетип келбегей эле деп корком. Айла барбы? Уй онтогонун койбойт. Күшүлдөп бышылдаганы күчөй берди. Сактыкка кордук жок дегенсип жанымдагы эле кашатка барып, жоондугу билектей келген тыттын шагын кайрып сындырдым да, бутактарын тазалап, уйдун курсагына жонумду такай отуруп, башка түшкөндү күтө баштадым. Союлду колума даяр кармап турам. Бул да болсо мага бир кыйла жөлөк болгонсуйт. Алды жактан келген нерсеге сөзсүз тап бере турган түрүм бар. Арт жактан бейгаммын. Кызыл уйдун улам жогорулап бараткан курсагы менин башыман алдаганча ашып кетти. Мындай бакшактуу, эгин тегиндүү жердин түнү өтө эле караңгы болот экен. Көп убакыт өтпөй эле көзгө сайса көрүнгүс болуп калды. Эки көзүм ачык эле турат, эч кандай караң көрүнбөйт. Анда санда гана жапалагы үкүнүн кадимки эле ак урган дубананын үнүнө окшогон коркунучтуу үнү угула калат да, кандайдыр бир бийик даракта конуп олтурган перенделер орун алмаштырып канат каккандай болот. Бир маалда алда кайдан кишилердин кобурап сүйлөшкөн күңүрт гана үнү угулду. Кулак түрө тыңшап калдым. Ал үндөр улам барган сайын жакындай берди. Эң акырында менин жаныма гана келип калгандай болду. Ошол замат ордуман ыргып туруп, кызыл уйдун бийик курсагына жөлөнө көчө жакка көз чаптырдым. Эч ким көрүнбөйт. Кобурап сүйлөшкөн үндү гана угам. Мына эми басып келаткан үн да угулду. Демек кишилер жакын келип калышты. Дароо алардын алдынан тосуп чыгыш керек. Болбосо өтүп кетүүлөрү мүмкүн. Союлумду колума кармаган бойдон жолго чыктым. Эки тарабы баг-дарак менен капталып түнөргөндүктөн жол өзүнүн борпулдаган ак топурагы менен тасмадай болуп таптаана көрүнүп турат. Сүйлөшүп келаткан кишилердин караны даана көлөкө сыяктуу үрүл-бүрүл гана көрүнөт. Акелер, бир аз токтоп мага жардам бериңиздерчи. Уюмдун ичи көп жолдун четинде жатат. Шериктерим кетип калышты. Кожоюнум дагы келүүгө тийиш, деп алдын ала айтып жибердим.
Ушундай көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта капысынан эле бирөөнүн үнү чыкса, албетте эрксизден чочуп кетесиң. Келаткан кишилер да тымтырс болуп, ошол замат эле унчукпай туруп калышты. Сен кимсиң, баччагар? Деди алардын бирөө. Мен падачымын, акелер, коркпой эле койгула. Уюм жаш чоңурчуканы көп жеп алып, ичи көп баса албай калды. Тигине тыттын түбүндө жатат. Жардамдашкыла, акелер, деп мен дагы да жалбара баштадым. Кимдин малын багасың? Оштогу Эрназар карынын малын багам. Ал өзү миңбашы. Мына ушундан кийин гана алардын алга карай аяк шилтегенин уктум. Сен каердесиң? Деди алардын бири. Деги өзүңдү көрсөтчү, деп дагы эле чочулаган сайт. Мына мен бу жердемин, келе бергиле, акелер, деп жанымдагы тыттын шактарын силкип койдум. Алар менин жаныма жакын басып келишти да бир-бирден мага эңкейе карашты. Уюң гана? Тигине, аке, дедим да ошол замат кызыл уйду көздөй бастым. Алар менин артыман басып бир аздан кийин онтоп жаткан чоң уйду тегеректеп калышты. 6 киши экен, бардыгы тең орокчулар. Ар кимисинин ийининде чүпүрөк менен өтө тыкандап оролгон орок бар. Булар бирөөнүн эгин тегинин оруп берип, кайра үйлөрүнө кетип баратышкан көрүнөт. Аттың ай, туз жок да, туз жалатса кайтып кетер эле, деди алардын бирөө. Малдын ичи көпкөндө туз менен кайтарарын ушул жерде биринчи жолу уктум. Бирок азыр тузду кайдан табасың? Анын үстүнө бул уйга чак келе турган тузду ким берет дейсиң? Ушул учурда бири-биринен бир татым туз, бир кайнатым чай суроо, ал мындай турсун ширеңке жоктугунан бирине бири калакчасын көтөрүп от сурап баруу каада болуп калган эле. Аттың ай, деп орокчу туура айтты. Бушайман болуп тим отурган менен иш бүтөбү? Андан көрө колдон келе турган нерсени иштеш керек. Өзүмдүн эси дартым орокто турат. Мына ушинтип аябай чыңалып турган курсакка орок менен бышып алса эле жел чыгып кете турган сейт. Ушул максат менен орокчулардын биринен орогуңузду бере туруңузчу, аке, деп сурадым. Ал унчукпастан орогун чүпүрөктөн бошотуп мага кармата берди. Мен ошол замат эле уйду орок менен курсакка сайып калдым. Быш этип жел чыга түштү да, анын артынан эле суюк бирдеменин атырылып ага баштаганын байкадым. Орокчулардын бири басып келип, бекер кылдың кысталаак, уюң азыр арам өлөт. Сен ичеги карынын жара сайбадыңбы? Деп мени жемелей баштады. Чындап эле ошентиптермин. Андан кийин арам өлтүрө койбой муздап бергиле, деп аларга жалына баштадым. Жандарында жалаң гана маки сыяктуу майда бычак болгондуктан бир орокчу орогунун иймекей жерине чүпүрөк ороп туруп, эң укмуштуудай ылдамдык менен уйдун башын өзүнүн бутуна бекем такады да көз ирмемге келтирбей муздап жиберди. Кызыл уй тырп эте алган жок. Ансыз деле эки буту жерге төшөлүп, эки буту өйдө карай керилип, былк эте албай жаткан. Мына ушинтип уйду муздап берип, орокчулар кайра жолго чыгышты. Уйдан жылуу кандын жыты аңкыйт. Жана орок менен сайып жибергенде тешилип калган ичеги карындан жай гана быжылдап жаткан кан менен жиндин жытын алып, көркө иттер, ач карышкырлар бат эле жетип келет го деген ой такыр башыман кетпейт. Караңгы түн менен тиктешип дагы бир топко чейин отурдум. Кочкул тартып түнөргөн асмандагы миң сандаган жылдыздар менин башыма түшкөн кырсыкка жан алык албай күлүп, аябай табалап жаткан сыяктуу. Аларга көпкө карап тура албай, кайра эчтеке көрүнбөгөн караңгылык менен тиктешип калам. Ичим күйүп, ызам келет. Өз тагдырыма өзүм нааразы болом. Кожоюнум келип шорумду шорподай кайнатат го деген ой такыр кетпей койду. Мына алыстан арабанын кыйчылдаган үнү да угулду. Бул сөзсүз менин кожоюнум болууга тийиш. Болбосо мындай караңгы түндө эч ким араба менен жүрбөйт. Жүрөгүм жыйырылып, бүткөн боюм от болуп күйө баштады. Кулагым чуулдап, тамагыма кандайдыр бир катуу нерсе тура калгандай болду. Бул кырсыктуу кызыл уйдун мууздалып жатканына эмес, өзүмдүн шордуулугума ызаланып ыйлап жибергим келди. Бирок зор күч менен токтондум. Тамагыма тура калган катуу нерсени күч менен кайра жутуп ийгендей болдум. Арабанын үнү жакындай берди. Оордумандырып жолго чыктым. Дагы бир аздан кийин чырактын жарыгы көрүндү. Кожоюнум шамалда өчпөй турган жарганат чырагын колуна кармап алды жакта келатыптыр. Алар жакындап келгенде жолдун четине чыгып үн бердим. Араба кайра айланып келип кашатка жакын токтоду. Кожоюнум менен кошо 5 киши келиптир. Караңгыда алардын бирөөнүн башкасын тааныбадым. Ал кожоюнумдун аталаш тууганы.
Ошол киши арабадан түшөр замат Эрназар карынын колундагы чыракты ала койду. Эмне болуп кетти? Деп миңбашы мага жакыныраак бастырып келди. Бул кара мүртөз неменин пейилин мурда билгендиктен ар кандай кокусуктан сактанууга аракет кылып, камчы шилтеген кезде буйтап кетүүгө даяр турдум. Анын суроосуна эмне деп жооп берейин? Такыр оозума сөз келбейт. Бир аз унчукпай тургандан кийин ал кайра ат менен омурулуп жакындады. Мен сага айтып жатам, иттин гана баласы. Эмне болду дейм? Мууздатып койдум, деп жай гана жооп бердим. Эми бул мыкаачынын кайнаган каарын камчы гана жаза тургандай болуп калды. Андан башка суроо жооп болбоду. Уч жагы зым менен чырмалган өрмө камчынын үстөгө босток чыпылдап жатканын гана угам. Адегенде эңкейе берсем керек, жоонуман тамтык калбады көрүнөт. Кантип аркама бурула түшкөнүмдү да байкабай калыптырмын. Камчы ээлигимин астын, анан бетимди, ууртумду, көзүмдүн астын, жыңалбаш башымды аралап өтүп, көзүм караңгылай түштү. Кан теримди билбей, эки колуму көтөрүп, башымы калкалайм. Көз ача албай калдым, бирок кыңк этпей тура бердим. Буйтап кетүү оюм эбак эле унутулган. Унчукпаганыма ызаланып, аябай катуу токмоктоп жатат го деген ой кылт эте түштү. Кечирип коюң караке, айыптуумун, ырайым кылың, өлүп калам, деп үн чыгарып да көрдүм. Болбоду. Андан кийин да бир кыйла сабады. Эми мурдагымдай эле такыр унчукпадым. Эң акырында мындагы кишилердин бири ортого түшүп: "Мен да сизден кечирим сурайм миңбашы. Бейбак жетимге ырайым кылып, күнөөсүн кечирип коюңуз. Өз айыбын моюнга алып жатат. Мен үчүн болбосо да Кудай Таала үчүн кечириңиз", деп мени аркасына далдалап, эки колун көтөрө калды. Бул кишинин коңшулаш Артыкбай аке экенин таныдым. Ал ошол Шахлар гузарда жамакчылык кылып отурчу. Бүлөсү чоң, өтө кембагал киши. Жамакчылыктан күндөлүк оокатын араң эле эптеп жүрчү. Мен курактуу балдары керели кечке талаада жүрүп куурай, шыбак жыйнашат да оштогу наабайларга сатышат. Эптеп алар да ичкен тамактарынын кандайдыр бир үлүшүн актап турушат. Алардын үстү башы самтырап өтө аянычтуу жүрүшчү. Деги менден эч айырмасы жок эле. Ошентип Артыкбай аке миңбашыны араңдан зорго токтотуп, жалпы күч менен чырактын күңүрт жарыгында уйдун ичин тазалап, аны арабага аркан менен тартып чыгарышты. Терисин үйдө сыйырмакчы болушту. Үйгө келгенде миңбашынын эки зайыбы эки жактан чыгып, калган каткан токмокту алардан жедим. Бир топ чырактын жарыгында уйдун терисин сыйырып, этин бузуп эртеңки күнү сатууга даярдап коюшту. Мына ошондо гана атканага барып акырдын ичиндеги шакелге жаттым. Таң азандан туруп, бети башыма каткан кан менен көчөдөгү супада өксүп ыйлап отурган жеримен баягы Базарбай деген асыл мугалим интернатка жетелеп кетип, кордук зардыктан кутулдум да калдым. Күнү түнү ок астында. Интернаттагы ынтымактуулук, бири-бирибизди жакыныраак, толугураак билишүү күндөн күнгө арта берди. Биринин сырын бири канчалык жакшы билсе, бири-бирине ошончолук боорукер, ошончолук өтүмдүү болот эмеспи? Анын үстүнө ар кандай шарт кишилерди ого бетер боордоштуруп жиберет. Ошол жылдары басмачылардын аябай күчөп турган кези эле. Оштун айлана тегерегинде негизинен Мойдунбектин басмачылары эл журтту талап тоноп турган. Басмачылыктын тарыхында ошондон да ырайымсыз, ошондон да канкор эч ким болгон эместир. Ал эчтекеден кайры тарткан эмес, эмгекчил элдин башына келген ажыдары болду. Бардыгын тең ылгабастан жалмап жута берди. Айлана тегеректеги айлапада эчтеке калган жок. Мал мүлк менен чектелбестен кыз келиндерди да алып кетип жатты. Совет бийлигин колдогон кишилерди мыкаачылык менен жазалады. Алардын кулак мурдун кескилеп, көздөрүн ойдурду. Мойдун ууру бек чыкты, момундарды жеп чыкты деп эл бекеринен ырдаган эмес. Бул канкор алай өрөөнүн өзү жалгыз ээлеп, өзүн кан катарында эсептеген. Анын кайнаган каары Совет бийлигине, большевиктерге каршы багытталган. Мына ошондой өтө оор күндөрдө шаардагы гарнизондон башка өз ыктыяры менен аракеттенүүчү отрядтар болуп, алар көбүнчө жергиликтүү өзбек, кыргыз калкынан түзүлө турган. Шаарды коргоочулар айрылыш көчөлөрдө курулган кичинекей чептерде күнү түнү жол карап турушчу.
Бирок басмачылар кайсы бир учурларда ошондой чептерге даай албай, короолор, огороддор, бак-шактар аркылуу шаарга кирип баруудан да кайра тартышчу эмес. Мындай учурларда бүткүл шаар ызы-чуу болуп, азаптуу кыйкырыктар, мылтык үндөрү таң аткыча басылбай турган. Күндөрдүн бир күнү интернатка агартуу бөлүмүнүн орун басары Харитонов келип калды. Нооча келген арык чырай, өтө мээримдүү киши эле. Чамамда 50дөн ашып калган. Анткени анын эки чыкыйынан чачынын анча-мынча агара баштаганы көрүнүп турчу. Көзүнөн мейирмандык, жылуулук байкалып, эки бетиндеги шаптай кыйгач мурдунун үстүндөгү билинер-билинбес сепкили өзүнүн өңүнө өтө келишип турар эле. Башында ар дайым боз шапке, үстүндө кара сатинден тик жака көйнөк, эскирек таткан агыш жолдуу карашым, бутунда кадимки солдат өтүк боло турган. Көйнөгүн шымынын үстүнө түшүрүп, жазы кайыш кур менен кыса курчанып алчу. Биздин тарбиячыбыз Зухра апай деп аталып жүрүүчү жаш ногой аял эмнегедир 3 баланы чакырып калды. Алар Аширов, Саттаров жана мен элем. Чынын айтыш керек, эмне болуп кетти экен деп бир аз чочуланып калдык. Директордун кабинетине үчөөбүздү тең алып келди. Кол куушуруп туруп Сергей Иванович Харитоновго салам бердик. Ал болсо кадимкисиндей жылмая карап саламыбызды алеге алды. Анын жээрде муруту да күлмөңдөп тургансыйт. Өзгөчө көзүн айт, кандай сонун мээримдүү көз. Ошол замат ичибиз жылый түшүп, чоочуганыбыз да жок болду. Биз эми кадимкидей эле балалык ажардуулук менен бири-бирибизге тиктедик. Аңча болбой директорубуз да кирип келди. Биз ошол замат какая туруп, кайра сурдана түштүк. Бир маалда Харитонов биз жакты көздөй бир аз эңкейе отуруп сүйлөй баштады. Ал өзбекче эң жакшы сүйлөй турган. Орто Азияда көптөн бери тургандыгында шек жок эле. Балдар, силер менен кеңеше турган иш бар, деп баштады ал. Бирок ошол замат кайра башын жерге салып, бир тике ойлонуп кеткендей болду. Анан отурган орундугун бизге жакыныраак жылдырып сөзүн улантты. Азыр абал өтө кыйын болуп турат, балдар. Басмачылардын күн сайын кол салып жатканын көрүп турасыңар. Элге да, бизге да такыр тынчтык бербей коюшту. Булардын негизги күчү Мадыда, Төлөйкөндө, Жапалакта болууга тийиш. Себеби алар көбүнчө мына ушул жактан кол салып жатышат. Бирок алардын саны канча, кандай жарак жабдыктары бар, ушуну кантип тагыраак билүүгө болот. Мен силерден мындай деп суранмакчымын. Силер ушул кыштактарга барып, алардын жайын билип келе алар белеңер? Деп сурады да бизден жооп күткөнсүп бир топко чейин тигиле карап калды. Анын мындай тапшырманы башка мекемелердин кеңеши боюнча бергенин биз кийинчерээк билдик. Балалык кандай сонун, баардык нерсеге кызыгасың, баардыгы тең эле колуңан келе тургансып, өзүңдү укмуштай акылман, күч-кубаттуу баатыр сезесиң. Өзгөчө мына ушундай дүрбөлөңдүү мезгилде жаныңды кайда коеруңду билбей, баардыгына тең аралашып кеткиң келет. Директор менен мугалимдер бизди октон сактап бөлмөлөргө камап койгонуна карабастан, терезелерден түшө качып интернаттын айлана тегерегинде атышып жаткан партизандардын жанына чуркап барып, жардамдашкыңда келип кетет. Муну көрүп калган мугалимдер чыбык менен тызылдата шыйракка чапкылап, кайра бөлмөнү көздөй кубалайт. Азыр эң эле сонун учур туш келип калбадыбы? Басмачылардын санын, алардын жарак жабдыктарын билип келүү да иш бекен? Биз макул болдук. Бирок Харитонов бул иштин өтө зарылдыгын айтып, бизди этият болууга, сыр билгизбөөгө чакырды. Эмне кийип барарыбыз белгилүү. Ушул интернаттын татынакай кийими менен барсак, ошол замат шорубуз курбайбы? Жок, антүүгө болбойт. Бизге өзүбүздүн баягы эски кийимибизди алып келип беришти. Муну балдардын эч кимиси байкаган да жок. Баардыгы тең жашырын агартуу бөлүмүнүн кароосунда болду. Биз өзүбүз да ошол жерден чыгып кеттик. Кадимки эле кайырчы түрүбүзгө келдик. Бети башыбызды гана бир аз карала турула кылып алууга туура келди. Менин Төлөйкөнгө барышыма өтө ыңгайлуу учур туура келди. Мурда өзүм малай болуп иштеген Эрназар Миңбашынын Арапбай деген катчысы боло турган. Ал кийинки убактарда оорукчан болуп, шаардан айылга кетип, өзүнүн Төлөйкөндөгү чарбагында дарыланып жаткан. Бирок басмачылардан коркконунан өзүнүн мал мүлкүн ар дайым шаарда сактайт. Анын уулу Убайдылда уйларын күндүзү айылга айдап барып багат да, кечинде кайра келет. Мен аны менен өтө ынак элем. Ошол эсиме түшө калды. Эчтеке ойлонбостон түз эле анын үйүнө бардым.
Менин бактыма ал жаңыдан гана уйларын агытып жаткан экен. Аябай сүйүнүп кетти. Бирок ал ошол замат эле менден таңдана сурап калды. Сен интернатка кирип кетпедиң беле? Эмне кайра келдиң? Тамак аш жетишпей көп балдарды кайра кетирип жатышат. Анда эң кичинекейлерин гана алып калышты. Мен сени менен барып жардамдашайын. Ошо жактан эптеп курсак тойгузуп жүрөрмүн. Муну укканда Убайдылданын кубанычы койнуна батпай, ошол замат эле үйүнө чуркап кирип, энесине сүйүнчүлөп айтты. Бирок энеси менин келишиме анча кубанбагандай болду. Тигил Эрназар Миңбашы билсе, бизден бузуп алып, өздөрү мал бактырып жүрөт деп жаман ойлоп калбайбы? Чун аңдабай өзүң эле айдап кете берчи, балам. Бери кара, атаңа айтып кой. Жакшы болоюн десе, ал жерде көп жатпай бияка келе берсин. Тай энеңе дубай салам айт. Мына ушул сөздү укканда бир аз териге түштүм. Бирок ал ошол замат эле кайра таркап кетти. Бул аял тим эле сактанып жатат. Уулу мени менен бирге барууну жан дили менен каалап турат. Мен муну жакшы билемин. Себеби экөөбүзгө убакытка чейин бирге мал кайтарып жүргөнбүз. Ошондуктан аялдын сөзүн эч канчалык этибарга албай, уйларды айдап Төлөйкөндү көздөй кеттик. Арапбай Газынын баласы менен бирге уй кайтарымыш болуп, удаасы менен 3 күн жүрдүм. Бул күндөрдүн ичинде толуп жаткан басмачыларды көрдүм. Алар биерге тынымсыз келип кетип турушат. Анткени менен мында алардын негизги ордосу бар. Ак Бура дарыясы Папан жайыгынан агып чыгып, Ош өрөөнүн көздөй умтула турган капчыгай биерде Данги деп аталат. Басмачылардын ордосу мына ушул жерде экен. Алардын негизги күчү мында көп турбастан дайыма айлана тегеректи шимшип, тынымсыз жортул жасашат. Талап тоноп алып келинген мал мүлк биерге токтотулбай, Ноокаттагы Мойдунбектин ордосу болуп калган Көк Жарга жөнөтүлүп турат. Бул ордодогу басмачылардын бир жерге чогулуп келгенин 3-күнү гана көрдүм. Арапбай Газынын уулу жана ошолордун жанында турган коңшулаш 2 бала болуп, басмачылардын кошунуна жакын бардык. Алар Дангинин оозунан алда канча бери экен. Аерде бизден башка эл, өзгөчө балдар көп экен. Чоң кишилердин бир тобу алардын кызматын аткарып жүрүшөт. Басмачылар чар тараптын баары көрүнүп туруучу дөңсөө жерге жайгашкан. Булардын баарын кантип бир-бирден эсептей аласың? Биз обочо жерден гана карап турабыз. Анын үстүнө мерчемдүү жерлерге коюлган күзөтчүлөр опазалуу кыйкырык менен бизди жакындата койбой айдап жатышат. Ошондой болсо да алардын 200дөн ашык экенин болжол менен айтууга толук мүмкүн. Бирок аларга кызмат кылып жүргөн карапайым букарада аз эмес. Бир гана пулемет турган сейт. Муну бүдөмүк айтканымдын себеби алардын арасында анча айкын байкалбаган. Тактап айтканда пулеметке эмес, кандайдыр бир дөңгөчкө же ээр токулгага окшогон нерсе турат. Эгер аны эсептен чыгарып таштай турган болсок, анда бир гана пулемету бар. Мылтыкчы? Мылтык жагынан кемчил эмес көрүнөт. Мылтыксыз жүргөн басмачыны көрбөдүк. Октары да мол. Бардыгынын тең көкүрөгүндө, белинде катар-катар тизилген огу бар. Менин бардык чалгыным ушул гана. Муну төкпөй чачпай Харитоновго айтып келдим. Мындан тышкары алардын шаарга чабуул коердон мурда ага жакын турган Кайырма арык деген суусу мол өзөндү бөгөп, шаарды сууга каптатмакчы болуп жаткандыктары жөнүндө сөздү ошол жердеги элден укканымды да айтып бердим. Мени менен тең кеткен шериктеримдин 2-күнү эле кайтып келгенин, алардын да өтө зарыл маалымат алып келгендиктерин интернатка барганда уктум. Чечкиндүү сокку. Басмачылардын таңгамал кол сала тургандыгын ийнесинен жибине чейин билип келген чалгынчылар да бар экен. Харитонов жана башка толуп жаткан куралдуу коргоочулар күйгүм кирери менен эле биздин интернаттын жогору жагындагы ачык талаага чейин өздөрүнө тапшырылган жерлерге барып душмандын чабуулуна каршы чараларды көрө башташты. Харитонов биздин интернаттан 50 кадамча жогору жактагы бак дарактардын арасынан орун алды. Анын катарында биз тааныбаган башка ыктыярдуулар да бар. Шаардын ыктыярдуу коргоочулары ээлеп турган аралыкка 2 пулемет орнотулду. Алардын бирөө интернаттын так маңдайындагы чоң жолдун төрүнө коюлду. Дарыянын аркы өйүзүнөн көпүрө аркылуу келаткан душманды биердеги пулемет бирин калтырбай терип коет болчу. Шаардын башка жерлериндеги коргонуу иштери да так мына ушундай уюштурулган эле. Биз кечинде ар түрдүү санаага батып, эгер басмачылар жакындап кирип келсе кантер элек
деп өз алдыбызча ар түрдүү айла амалдарды ойлодук. Бирок алардын бардыгы жакпайт. Эң акырында тамдын төбөсүнө чыгып кеткенден башка жакшы амал жок деген ойго келдик. Эгер тамдын төбөсүнө чыгып, анын чатырына бекинип алсак, бизди басмачы эмес, шайтандын өзү да таба албачудай көрүндү. Мына ушинтип өз планыбызды куруп жатып кандайча уктап кеткенибизди да билбей калыптырбыз. Туш тараптан мылтык атылып, терезе айнектери шыңгырап талкалана баштаган кезде гана ойгонуп, уйкулуу көзүбүздү укалаган бойдон тышка жабыла чуркадык. Таң жаңыдан гана куланы өк тартып, баскан турган кишилердин өңү таанылбай карааны гана көрүнөт. Анда санда так маңдайыбыздан өйдө төмөн чапкылап өткөн атчан кишилерди көрүүгө болот. Ар кайсы жерден кимдир бирөөлөрдүн өкүмдүү кыйкырыгы, топурап чуркаган добуштар угула калат. Кулак түрөө жакшылап тыңшадык. Мылтык үнү дарыя тараптан чыгып жатат. Демек шаарды коргоочулардын алдыңкы отряды Ак Бууранын батыш жээгине чейин жайгашкан, өйүз-бүйүз болуп атышып жаткан экен да. Биз өз ичибизден мына ушундай корутундуга келдик. Чынында да ошондой экен. Биз муну жерге жарык түшкөндө гана билдик. Басмачылар сан жагынан көп болгондуктан өздөрүнүн өлүк тиригине карабастан суудан кечип өтүшүп, шаардын алдыңкы катардагы коргоочуларын артка сүрө башташканда, экинчи катарда дарыянын бийик жээгинде турган ыктыярдуулар окту мөндүрдөй жаадырып, басмачыларды кайра артка чегинүүгө аргасыз кылышты. Интернаттын маңдайына орнотулган пулемотторго али кезек келбесе керек, анткени алар үн чыгарбай, көпүрө жакты өтө сактык менен байкап турушкан болчу. Бир маалда директорубуз чуркап келип, колундагы мылтыгын туурасынан кармаган бойдон бизди артка сүрүп, кайра бөлмөгө кирип кетүүгө мажбур кылды. Анын өңү кумсарып, аябай эентигип калган. Көзүнөн ачуунун учкундары атылып тургансыйт. Мылтыгын жерге коюп, ак көйнөгүнүн жеңи менен чекесиндеги терин арчып алды да бизге мындай деп кайрылды. Силер муну оюн тамаша катарында көрбөгүлө балдар. Муну уруш дейт, көрдүңөрбү? Аркы өйүздө атылган октор мына минтип терезе айнектерге тийип талкалап жатат. Ок менен ойного болбойт. Бир аз төмөнүрөөк учкан октун силерге тийиши да мүмкүн. Ошондуктан тигил залга киргиле да кыймылдабай тим отургула. Биз бул бетпактарды айдап салууга аябай аракет кылып жатабыз. Эгерде менин тилими албай дагы тышка чыга турган болсоңор, анда өз убалыңар өзүңөргө, анда мага таарынбагыла. Директорубуз мына ушундай деди да шашкан бойдон кайра чыгып кетти. Көп убакыт өтпөй эле мугалимибиз Абулфайзи Афанды кирип келди. Ал кезде билимдүү кишилердин бардыгын өзгөчө мугалимдерди мына ушинтип Афанды деп аташчу. Бул бизче молдоке, агай деген түшүнүктү берет. Мугалимибиз чарчыбой келген калың кара сакалдуу киши эле. Башкаларды билбейм, мен өзүм анын көзүнө тике карай алчу эмесмин. Көзү адаттан тышкары чоң, эмнегедир канталагансып турчу. Анын үстүнө такыр күлбөгөн, дайыма кабагы ачылбаган сүрдүү киши эле. Өзүнүн сүйлөгөнү, балдарды башкарышы да ошол кейпине өтө ылайык келген. Ушул киши мугалим болуп келгенден бери балдарга жылуу сөз айтканын укпадым. Ошондуктан баарыбыз тең андан аябай коркчубуз. Кийинчерээк баягы тарбиячы аял кетип калып, Абулфайзи Афанды тарбиячылык милдетти да аткарып жүрдү. Анын бизге карата бийликтүү мамилеси ого бетер күчөп, балдар такыр өйдө карай албай калды. Шаарда эң катуу атышуулар башталды. Интернаттын чыгыш тараптагы терезе айнектери бүт талкаланып, эми ок тызылдаган бойдон бөлмөлөрдүн ички дубалдарына тийип, чаң ызгып жатты. Кандайдыр бир жарым сааттын ичинде шаар чаң тополоң боло түштү. Мына ушундай атышуулар башталган кезде эле биздин бардыгыбызды чоң залга чогуу отургузуп, үстүбүзгө кийиз жаап коюшту. Бир маалда атышуулар бир аз басаңдагансыды. Көчө жактан кишилердин шаша сүйлөгөн үндөрү, чапкан аттын дөбүртү угулат. Балдардын бирөө кийиздин бир четин акырын өйдө көтөрүп бөлмөгө карады. Ошол замат кийиз астына жарык кирип, бири-бирибиздин өңүбүздү үрүң бараң көрдүк. Аңгыча болбой жанагы бала кийизди көтөрүп ордунан тура калды. Эч ким жок, чыгып кетишиптир, деп кубанычтуу үнү менен кыйкырып калды. Бардыгыбыз тең ошол замат ордубуздан жабыла туруп, кийизди бир четке оодарып таштадык да, көз ирмемге калбай батыш тарапка караган 4 терезени көздөй чуркадык. Бул терезелерден маңдайдагы көчөгө 10-15 гана кадам. Биздин так маңдайыбыздагы чоң көчөдө бир топ аскерлердин аттан түшүп, ар кимиси өз атынын жанында турганын көрдүк. Балалык шыктануу кандай сонун. Бардыгыбыз тең эрги түшүп, кандайдыр бир чексиз кубанычтын кучагына киргендей болдук.
Бири-бирибизди жөөлөп ушул кичинекей терезеден караганыбызга алымсынмак белек. Түп көтөрө тышка чуркап чыктык. Мугалимибиз да, ашпозчубуз да көрүнбөйт. Ушундайда сонун учур болобу? Көчө бойлоп катар тизилип турган аскерлерди өз эркибизче көрдүк. Бардыгынын тең ийиндеринде 5 атар мылтык, жандарында кылыч. Жылоолоп турган аттары алдыңкы буттары менен жер тепкилеп, суулуктарын качырата чайнап, баштарын жулкуп, чыдамсыздык менен бир нерсени күткөнсүйт. Аскерлерден обочорок жерде көпүрөнү көздөй кеткен көчөнүн бурчундагы чоң кара жыгачтын түбүндө 5-6 киши дүрүү менен суунун аркы өйүзүн өзгөчө кунткоё карап турушат. Атышуу анча-мынча басайганы менен Алида болсо шаардын тынчын алып жатат. Биздин интернаттын жанына орнотулган пулеметтор эми башка жака көпүрөнүн эки бурчуна орнотулуп, ошол жактан үн берип жатканын байкадык. Демек, ыктыярдуулар басмачыларды кайра чегинүүгө аргасыз кылышкан. Ал мындай турсун, басмачылар суунун аркы өйүзүнөн бир кыйла артка чегинип, увам арыкты көздөй кетенчиктеп калышкан. Интернаттын маңдайында эки катар болуп тизилип турган аскерлерге күтүлбөгөн жерден эле команда берилип, заматтын ичинде аттарына миништи. Андан кийинки командада кындан суурулган кылычтардын шыңгыраган үнү гана угулуп калды. Алды жакта тыбырчылап, алга карай жутунуп турган боз аттын тизгинин чирене тарткан командир кылычын өйдө көтөрүп команда бергенде, жоокерлердин колундагы болот кылычтар эртең мененки күн нуруна чагылышып жарк-журк эте түштү. Ошол учурда көпүрө жанындагы пулеметтор окту мөндүрдөй жаадырып, аны көп сандаган ыктыярдуулар бир кишидей болуп колдошту. Алар да мурда ээлеп турган орундарынан дарыянын жээгине чейин барып калышкан болчу. Мына ошондо басмачылардын алдыңкы катардагылары артка чегинип, дагы бир аздан кийин аты аман калгандары атчан, аттан ажырагандары жөө чуркап, түп көтөрө кача башташты. Мына ушул учурду гана күтүп турган атчан аскерлерге команда берилип, алар ошол замат көпүрөнү көздөй чымын куюн болуп атакага кетишти. Атчандар көпүрөдөн өтө бергенде пулеметтор да ок атууну токтотуп, атчан аскерлердин артынан калбай жөнөдү. Аңгыча болбой ыктыярдуулар дарыянын чыгыш жээгине өтүп алышып, имам атанын жантаймасында койдой жайылып бараткан басмачыларды бир-бирден тере башташты. Ушул кезде жибек комбинаты ээлеп турган жер ал кезде калың жаңгак, өрүктө кою менен капталган болчу. Атчан кызыл аскерлер мына ошол жерден качып чыккан басмачылардын артынан жетип барып, аларды кыраан кыймага алышты. Жигиттердин тагдыры менен иши болбой, өздөрүнүн кара жанын сактап калууну гана ойлогон корбашылар, паңсаттар, жүзбашылар гана имам ата дөбөсүнөн аша качып кутулушту. Мына ушундай эң аламат көрүнүштү өз көзүбүз менен көрүп турууга тоскоолдук кылбаган мугалимибиз менен ашпоздун кайда житип кеткенин өзүбүз да билбей калдык. Биз жабыла чуркап көпүрөгө кетчү жолго чыккан кезде төмөн жактан кандайдыр бир кишини замбил менен көтөрүп келаткандарды көрдүк. Алардын арасында директорубуз, мугалимибиз, ашпозчубуз да бар. Алар замбилди түз эле интернатты көздөй алып келишти. Биз алардын артынан ээрчи бастык. Замбилдеги кишинин бети жабык экен. Көтөрүп бараткандарда үн сөз жок. Бардыгынын тең кабактары салыңкы. Түз эле залга киргиле, Момунжан, деди замбилдин артында бараткан биздин директорубуз. Замбилди алып кирип кеткенден кийин директорубуз бизди эшик алдына токтотуп, кандайдыр бир өтө капалуу жүзү менен бир аз карап турду да, анан мындай деп билдирди. Маариф афанды октон каза болду. Азыр топурабастан жай гана ирет менен кирип көргүлө. Мына ушундай деди да, эшиктин эки канатын тең ачып койду. Биз бир азга оордубуздан жылбай, эндирей түштүк. Өлүм деген зулумдун ушунчалык тез келерин такыр элестете албайбыз. Кечинде эле күлүп жайнап бардыгыбызды тең эркелетип, биз бар, коркпой эле жата бергиле балдар, басмачыларды жолото койбойбуз, деп айтканы али кулактан кете элек. Бардыгыбыз тең сестейип, ыраңыбыз бузула түштү. Биз ал кишинин Маариф афанды деп атачубуз. Бул агартуу бөлүмүндөгү агай деген мааниде. Ал интернатка тез-тез келип, тамак ашыбызды, төшөнчү оордубузду текшерип, өз көзү менен көрө турган. Мына эми өзүбүздү сылап сыйпап, камкордук менен Алпеш деген жигердүү кишинин табытын тегеректеп турабыз. Анын душманга каршы чымырканган жүзү ошол бойдон сакталып калган. Бул бөлмөдөн тышка чыкканда ар бирибиз анын жанында өзүбүздүн таптаза алкышыбызды ушул киши аркылуу Совет өкмөтүнө, улуу Ленинге, күйүмдүү орус элине терең ыраазы болгон акактай тунук сезимибизди калтырдык.
1-2 сааттан кийин шаардын ичи тыптынч боло түштү. Аскерлер басмачыларды куугунтуктап кетишти. Ыктыярдуулар кайра кайтышты. Анан Сергей Иванович Харитоновдун денесин кара керенелүү кызыл чүпүрөк менен капталган табытка орнотуп, офицерлер клубун көздөй алып жөнөштү. Биз катар тизилип, өзүбүзгө өтө кымбат кишинин денесин клубка чейин узатып бардык. Кайра интернатка келерибиз менен бизди курал-жарак, ок-дары жыйноого жардамдашкыла деп ашпозчубуз Момунжан аке аркы өйүзгө алып барды. Ушул уруштун аякталышын чыдамсыздык менен күткөн шаардык балдар да биз менен кошо түп көтөрө жардамга чыгышты. Баатыр жүрөк. Интернатта 3-жыл окуп, кадимкидей каттаанып калганбыз. Эркин окуп, эркин жазабыз, эсепти да чыгарабыз. Ал мындай турсун шаардын чет жаккасына барып, картошкасы казып алынган талааларды дагы бир жолу аңтарып теңтерип, калган каткан картошканы жыйнап келип, өзүбүзгө кошумча азык белендеп алууга да үлгүрөбүз. Жайкы мезгилде жемиштен мукурабайбыз. Түгүл тамдын төбөсүнө жайып өрүк, алма, шабдалык актарын кургатып алуу да колубуздан келет. Мунун баары интернатта азык оокаттын кемчилигинен келип чыккан чаралар болчу. Бирок ошентүү менен биз өзүбүздүн интернатыбызга эч кандай кине койчу эмеспиз. Мугалимдерибиз мындай абалдын жалпы элдин башына түшкөнүн түшүндүрө турган. Совет бийлигин бүлгүнчүлүк, ачкалык менен алсыратууга көп сандаган душмандардын жанталаша аракет кылып жатканын күн сайын дээрлик угабыз. Угуу мындай турсун өз көзүбүз менен көрүп эле турабыз. Айлана тегеректе шаарды көздөй алкынын агыткан сансыз көп басмачылардын жоортулу күн сайын кур эмес. Алар өзгөчө түндөсү басып кире турган. Ошондуктан түнкү каракчылар деп да атыгып калышкан. Ар дайым түнкү мезгил мылтык атуу, ызычуу болуп кыйкыруу менен өтө турган. Бирде шаардын түндүгүнөн, бирде түштүк жагынан, бирде чыгыш менен батыш тарабынан жардамга чакырган аянычтуу кыйкырыктар угулуп, анан мылтыктын тарсылдаган ачуу дабышы чыгар эле. Мына ошондо кимдир бирөөлөрдүн жашыра албай калган мал-мүлкү таланып, кыз келиндери каракчылардын колуна түшкөнүн, аларды алып калууга далбас уруп асылган кезде, же болбосо Айыл апаны жардамга чакырып кыйкырган учурда аларды атып ташташканын түшүнө турганбыз. Айлаганча, зулумдардын чеңгелине түшкөн бейбечараларды куткарып кала турган күч кайда дейсиң? Жаңы шаарга жайгашкан крепосттогу гарнизон кайсы бирине жетишмек эле? Гарнизондо аскерлердин саны аз, ок-дары, курал-жарактан кемчил. Жардам келе турган жолдордун бардыгын басмачылар ээлеп алышкан. Анын үстүнө күгүм кирер замат крепостка жакын турган калк андагы бир аз гана кызыл аскерлерди арка кылышып, өздөрүнүн кыз келиндери менен крепостка келип түнүшөт. Басмачылар крепостка жакын келе алышчу эмес. Анткени мындагы жоокерлер сырттагы ар кандай кыймыл-аракетти атайын жасалган көзөнөктөрдөн көрүшүп, ошолор аркылуу душманга ок атыша турган. Мына ушундай өтө опурталдуу мезгилде басмачылардын эмгекчилерге көрсөтүп жаткан зулумдугун бүткүл элге билдиргибиз келди. Каракчыларга каршы элдин каарын туудуруп, басмачыларды жек көрүү сезимин күчөтүүгө умтулдук. Ушул максат менен Ош аймагы боюнча биринчи жолу дубал газета чыгарууну уюштурдук. Анын атын кеңешип отуруп, Баатыр жүрөк деп койдук. Газетага ат коюу, аны чыгаруу жагынан мугалимдерибиз көмөктөштү. Биздин газетабыз эң эле өзгөчө болду. Анда жалаң гана интернаттын ички турмушу жөнүндө эмес, бүткүл шаар боюнча, кала берсе анын айлана тегерегиндеги айылгыштактардагы ар түрдүү кабарлар дайыма жазылып турар эле. Газетабыздын дагы бир өзгөчөлүгү болгон. Ал бир гана нускада эмес, 6 нускада чыгарыла турган. Эмне үчүн? Жогору жакта айтылгандай, биз басмачылардын жырткычтык аракеттери жана кызыл аскерлердин ийгиликтери жөнүндө бүткүл калкка билдирип турууну өз алдыбызга максат кылып койгонбуз. 6 нусканын бирөөн интернатта калтырып, калган 5 нускасын шаардагы калк көп топтоло турган орчундуу жерлерге, чоң-чоң чайканаларга, базарга кире бериш жерлерге илип кое турганбыз. Газетаны чыгарууга катты кооз жаза билген кушкат балдар менен кыздардын бардыгы тең катыша турган. Газетабыздын дагы бир өзгөчөлүгү бар эле. Биз ага көбүрөөк революциячыл дух берүү максатын көздөп, аны бүт бойдон кызыл сыя менен жаза турганбыз. Балдардын арасында сүрөт тартууга шыктуулар да аз эмес эле. Басмачылардын жырткычтыгы жөнүндө тартылган карикатуралар мыскылдуу күлкүнү да, ачуулуу каарданууну да туудурган. Баатыр жүрөктүн элге тийгизген таасири өтө чоң болду.
Анын жанынан эч качан эл кетчү эмес. Бул албетте бир жагынан өзүнчө бир жаңылык болсо, экинчи жагынан өтө кызык кабарлардын жарыяланышынан улам мына ошондой кызыгууну пайда кылчу. Газетанын таасирдүүлүгү өтө чоң эле. Душмандар аны бир нече жолу жыртып ташташкан учурларда болду. Алар муну жалаң гана түнкү мезгилде иштешчү. Биз адегенде муну эске албаган экенбиз. Бирок мына ушундай окуялардан кийин газетабыздын душмандарга абдан катуу сокку болуп жатканын түшүндүк жана аны сактоо жөнүндө да ойлоно баштадык. Мунун да айласы табылды. Шаардык ревкомдун буйругу боюнча газетаны сактоо чайхана башчылары менен базар башчыларынын жеке жоопкерчилигине жүктөлдү. Шаар боюнча газеталар ошол мезгилден тартып түнкүсүн катылып, күндүзү илине турган болуп калды. Мына ошентип Баатыр жүрөк ай сайын үзгүлтүксүз чыгып турду. Эми биз ушул газета менен гана чектелип калбай, Баатыр жүрөк көркөм ийримин да уюштурдук. Жаштык жалыны. Дубал газетасынын күндөн күнгө кадыр баркка ээ болуп жатканы интернаттын балдарын аябай шыктандырды. Эми ошол кагаз газетанын жанында жандуу газетанын болушун каалашты. Бирок муну кандайча башташ керек? Буга мугалимдерибиз чын ниеттери менен көмөктөштү. Ал түгүл өздөрү да ар түрдүү оюн тамашаларды ойлоп табышып, кайсы бир ролдорду аткарууга чейин барышты. Бирок ийримдин оюндары биринчи күндөрдөн тартып эле элге өтө чоң таасир тийгизе баштады. Оштогу офицерлер клубу иш жүзүндө интернаттын колуна өтүп калды. Граждандык согуштун оту алоолонуп турган ошол мезгилде ал клубда өз демилгелик иштерди жүргүзүүгө жоокерлердин чолосу да тийч эмес. Ал тургай ийримдин катышуучулары түздөн түз эл көп топтоло турган жерлерде, чайханаларда, базарларда оюн көрсөтүүнү да кеңири колдонушту. Баатыр жүрөк ийрими өзүнүн катарын күндөн күнгө кеңейтип, репертуарларынын да ар түрдүү болушуна жетишти. Ийрим үчүн шаардын чеги тардык кылды. Жалындуу жаштар душманга каршы күрөштүн шаар менен гана чектелип калбасына түшүнүп, эми айыл кыштактарга чыгууга да далба сура баштады. Бирок ал жерлерге кантип барыш керек? Ошол кезде бардык айыл кыштактарда басмачылар ээн эркин эле жойлоп жүрүшпөдү. Анткени менен айыл кыштакта оюн көрсөтүүнүн жолу да табылды. Баатыр жүрөк ийриминин катышуучулары көп учурларда басмачыларга каршы операцияларга чыккан кызыл аскерлердин артынан калбай жүрүп отурушту. Кызыл аскерлер токтогон кыштактарда оюн көрсөтүштү. Кайсы бир учурларда алар Куршап, Өзгөн сыяктуу алыскы райондорго чейин барып, элге оюн көрсөтүүдөн да кайра тартышкан жок. Душмандардын атайын жиберген адамдары өздөрүнүн зөөкүрлүк кылык жоруктары менен оюн коюп жаткандарды да, оюн көрүүгө келгендерди да дүрбөлөңгө түшүргөн учурлар далай жолу кайталанган. Ал тургай шаардын ичинде өзүбүздүн эле интернатта да андан чоң окуянын күбөлөрү болгонбуз. Ал окуя былтыр жайында болду. Короого өзүбүз атайы жасап алган сахнада өз күчүбүз менен даярдаган Апкыты жок Тешабай деген бир көшөгөлүү пьесаны коюп жатканбыз. Ачык короодо балдардын баары отурушат. Балдар гана эмес, ал кезде айлана тегеректеги чоң кишилер, аялдар да биздин оюнубузга көп келише турган. Оюн өтө кызык, күлкүлүү эле. Отургандар каткыра күлүп, дүркүрөтө кол чаап жатышты. Ушундай кубанычтуу мезгилде күтүлбөгөн бир окуя болду. Капысынан эле бак тараптан катуу чыңырык угулду. Отургандардын үрөйү учуп бир азга эндирей түштү. Оюн токтолду, тым-тырс. Тим эле күтпөгөн жерден чагылган түшө калгандай болду. Кыраан катып күлкүгө берилген эс ойду мына ушундай капыстыкка ошол замат которо коюу оңой бекен? Чындап эле баарыбыз тең аң-таң болдук да калдык. Кайда чуркаарыбызды да билбейбиз. Дагы бир үн чыгаар бекен дегенсип кулак түрө тыңшайбыз. Мунун баары кандайдыр бир нече секундтун ортосунда олку-солкулук эле. Мына эми мурдагыдан да ачуу чыңырык чыкты. Жакын эле жерде. Баг арасындагы жатакана тарапта. Ал жак караңгы. Түндүн караңгысына калың бактын көлөкөсү кошулуп, көзгө сайса көрүнгүс кочкул караңгылык өкүм сүрүп турат. Туш-туштан буралган кагаздардын жалбырттап күйгөнү көрүнө баштады. Үн чыккан жакты көздөй жабыла чуркадык. Мына канга боелуп чачы жайылган Хамрахан жатат. Интернаттын эң шайыр, оюн тамашага ышкыбоз кыздарынын бири. Бул биздин экинчи жолку энүүлүгүбүз эле. Биринчи жолу бул кызды уурдап кетишип, анан бизден жардамсыз эле өзү кайра качып келген болчу.
Жаккаба кыштагында ата-энесинен ажырап, кароосуз калган кандайдыр бир боорукер адамдардын жардамы менен 19-жылы шаарда биринчи жолу ачылган ушул интернатка келип калат. Ошондо 11-12 жашта болгон. Арадан 2 жыл өткөндө күтүлбөгөн жерден алыскы каталаш тууганы табылып, кызды алып кетүүгө нечен жолу келип аракет кылат. Бирок эркин турмуштун даамын татып, окууда жаңыдан гана көз ачылып келаткан кыз айылга кайра кетүүнү такыр каалабайт. Интернаттын алпеши кызды күндөн күнгө чырайына чыгара берди. Көргөн сайын тууганы туйлап, тынчы кетти. Алып кетерине бекем ишенген неме өзү менен кошо интернатка келип жүрчү 40-тын кырынан ашкан кандайдыр бир андаш деген зөөкүргө куда болот да кыздын калыңын жей баштайт. Арак-шарапка тунуп, кызга туугандыгы күчөйт. Акыры бир күнү кыздын оозун тумчулайт да зордук менен ала качып, түз эле ошол зөөкүрдүн колуна берет. Иштин жаман жагына айланганында кадик жок. Кантүү керек? Тырмактай жаным менен ушул 2 аюудан кантип кутула алам? Кыз акыл эсин жыйнап чечимге келет. Күч менен кутула албасына көзү жетти. Эми амалкөйлүк гана жардам берет. Болор иш болду аба. Өзү барыптыр же өздөрү эле жеткирип коюптур деп эл оозунда жаманаттуу болуп жүрбөйлү. Абийирибизди сактайлы, андан көрө үйгө баралы да кадимки салтыбыз менен келейин. Силерге да мага да абийир болот. Же бир молдо, бир табак аш колуңардан келбейби? Мени өзүңөрдү ушунчалык пас көрөсүңөрбү? Буудайдын барар жери тегирмен дегендей, кайда барсам да бир күйөө экен. Деги эле сиздин сөзүңүздү эки кылып шагыңызды сындыргым келбейт. Менден көрө сиз эл журтка таанымалсыз. Жер тиктебей өйдө карап сүйлөй турган болуңуз. Ушул мен аркылуу кадыр баркыңызды кетирип албаңыз абаке. Кыздын айткандары туугандын жүрөгүн илжиретип, мээримин кайтарды. Анчалык деле бейпаам киши болбосо керек. Акылыңан айланайын жээним. Мен сени мындай деп ойлогон эмесмин. 1000 мертебе акылыңан айланайын. Жан дилим менен анык картаң эшекмин да. Өзүм эле ушинтсемчи. Болду. Мен сага өмүр бой ыраазымын берекем. Азыр эле сүйлөшөбүз. Ошентип ал кызды үйүнө алып кетет. Күйөө да макул болуп, никени 3-чү күнгө дайындашат. Кыз эч кимисине сыр билгизбейт. Абасынын үй бөлөсүндө кыздын никесине даярданышып, жаңы көйнөк көнчөк тигишет. Кыздын өзү ишке аралашып ишенимге кирет. Ошентип 2-чү күнү тууган өзүнүн жээнине аябай ыраазы болуп, күйөө балага бул кубанычтуу абалды билдирүүгө ашыгат да, бала чакасына дагы башка тапшырмаларды берип коюп, өзү беймарал гана үйдөн чыгып кетет. Тууган кайра үйүнө келгенде кыз өзүнүн интернаттагы керебетинде жаткан болчу. Андан кийин тууган менен күйөө бала кызга аябай кекенип, дагы 2-3 жолу тымызын барышып, жакшылыкча сурашты. Кыз такыр болбоду. Койгула, мени убалма калбагыла. Эми гана көзүм ачылып келатат. Окуп билим алайын. Мен жетимди аясаңар боло. Ансыз деле өз кайгыма өзүм ууланып, кантерими билбей жүрөм. Ата-энем болсо мени ушундай келекеге салышар беле. Кыз ушинтип алардын суроосун орундабады. Алар убада кылган жыргалчылыктын баарынан баш тартты. Ооба, куштун эркиндиги алтын капастан кымбат. Бардыгыбыз тең жарадар кызды тегеректеп, аны өйдө көтөрүүгө аракет кылдык. Бир топ балдар бакты аралай чуркап, кылмышкерди кууп кетишти. Аңгыча болбой лампада келип калды. Кызды керебетине көтөрүп келип жаткыздык. 4 жерине бычак сайылган. Аттиң ай, оорукананын алыстыгын айт. 1 чакырымдан да узак. Эч кандай кире жок. Ал тургай жара таңууга бинт да табылбайт. Айлаганча замбилге салып, караңгы түндө оорукананы көздөй жөнөдүк. Кыздын алы кетип баратат. Өзүбүз чүпүрөк чапырак менен таңымыш болдук. Бирок анын жардамы канча? Кан агып жатат. Анда-санда гана суу деген үнүн угуп, өзүбүз менен кошо алган чайнектен оозуна суу тамызабыз. Анын шыбыш менен айткан аянычтуу сөздөрү кабырганы кайыштырып, жүрөктү титиретет. Көчөлөрдө бир да чырак жок, өңгүл-дөңгүл. Мындан 2 жыл мурда басмачылар Ак Бууранын суусун шаарга буруп жиберип, бүт элди суу топону менен жок кылмакчы болушкан. Ошондо шаардын узата кеткен жападан жалгыз 2 көчөсүн суу аябай жеп, ушу кезге чейин оңдолуп бүт элек. 30га жакын бала алмак-салмак көтөрүп отуруп, замбилдеги кызды ооруканага араңдан зорго жеткирдик. Бирок биздин аракетибиз бекер кетти. Кызды сактап кала албадык. Оорукананын кире беришиндеги керосин лампанын бүлбүлдөгөн күңүрт жарыгы бизге күндүз күнкүдөй болуп көрүндү. Замбилди жерге коюп, кыздын дубалдай бопбоз бетин эми биринчи жолу көрдүк. Суу, деди ал.
Дароо чайнектин чоргосун анын кеберсиген эриндерине алып бардык. Бир азга унчукпай калды. Бардыгыбыз тең капага батып турабыз. Анан жай гана көзүн ачып бизге муңая карады. Рахмат, эми кете бергиле. Сак болгула, кыздар. Биздин азаттык ушундай кымбат. Өкүнөм, силерден кеткениме. Кош кулак урбулар. Оорукананын врачы эми гана жетип келгенде Хамрахан өзүнүн булактай тунук көзүн жууп, муңайган жүзү сурдана түштү. Тамыры сокпойт, кечигип калыпсыңар. Бечара кызда кан калбаптыр. Врачтын сөзүндө кадик жок эле. Сестралар замбилди көтөргөндө анын ордунда кандын жайылып жатканын көрдүк. Врач бизге көңүл айткансып, өзүнүн аябай чарчап карыккан көзү менен аянычтуу карады. Азаттыктын курманына баш ээ таазим берип турган биз оор кайгы менен тышка чыктык. Оштун караңгы көчөсүндө жай гана баратабыз. Тарбиячы мугалимибиз ортобузда. Калың кара сакалдуу, кең маңдай келген бул киши ушул каардуу 20-жылдын башынан тартып жетимдердин желесин кармап келатат. Ысык суукту алар менен кошо көрүп, балдардын көз алдында. Ажал деген ушул да. Балекет басып анын шейшеп алып чыга коем деп үйдү көздөй чуркаганын кара да, тигил бетбактын тим эле убадалашып койгон немедей дал ошол жерде күтүп турганын кара. Мугалимдин айтканын угуп баратып, ошол бычак сайган мыкаачыны көз алдыга элестетүүгө аракет кылабыз. Мына ал эшик алдындагы бадалга далдааланып биздин оюнубузду байкап турат. Кансыраган болот бычагы колунда. Каары кайнап, тишин кычырата тиштенип, ыңгайлуу учурду күтөт. Кайсы бир бейгапар канаттууларды кармап жеп, канга татыгып калган жырткыч мышык таризденип, бул да бадал түбүндө буугуп турат. Өзүнүн курманын, эркиндикти эңсеген ушул сахна гүлүн уйпалап таштоого даяр. Балдар аны кармашты бекен? Билбейм, караңгыда калың бактын ичинен таба кой оңой эмес. Кандай болсо да биз аны издеп табабыз. Кыз эсине келгенде анын аты жөнүн айтып берген. Жакка бактан таппай койбойбуз. Өзүңөр барып табасыңар. Эртең менен эртерээк баралы анда. Албетте. Шаарда тынчтык жок. Алыстан мылтык үнү үзүлбөйт. Даттаган кыйкырык, ызы чуу, иттердин тынымсыз абалаганы не вактан бери эле көндүм болуп калган. Кайсы бир учурларда мындай көрүнүштөрдү шаардын так борборунан да байкоого болот. Өтө коогалуу күндөр өкүм сүрүп жатты. Биз мугалимибиздин кызыктуу аңгемесин угуп баратабыз. Илгери мындан да жаман болгон балдар. Аялдарды күпө күндүзү элди каратып туруп эле мууздап салчу. Ал тургай миң сандаган элдин көзүнчө Сулайман тоого алып чыгып, так ошол жерден кулатып өлтүрүүчүлөр да болгон. Ал кезде аял үчүн эч ким жооп берчү эмес. Ар түрдүү шылтоолорду таап, аларды өз билгениндей жазалашкан. Кантип эле? Тоодо кымгыт болуп эл эң эле көп жүрөт эмеспи? Кантип эле ошолордун көзүнчө кулатып жиберишсин? Биз мугалимибиздин айтканына бир жагынан ишенсек, бир жагынан ушинтип шек келтире турганбыз. Бирок кийинчерээк эр жетип илим билимдүү болуп, тарых барактарын аңтара баштаганда мугалимдин айткандарын ырастай турган чыныгы окуяларды окуп, төбө чачыбыз тик турду. Ошко Россиядан биринчилерден болуп келген унтер-офицер Ефремов деген падышалык аскер кызматкери өзүнүн күндөлүгүндө мындай деп жазган. Тилмечим менен бирге Сулайман тоого чыктым. Бир канча убакыттан кийин биздин артыбыздан 25ке жакын бейкасам чапанчан эркектер бир паранжалуу аял менен кошо чыгып келишти. Тоонун так чокусуна чыккан кезде бир эркек менен аял алга өтүп, баш ооруну айыктыра турган чуңкур таштын жанына барышты. Аял паранжасын таштап чуңкурга башын салды. Так ошол учурда жанында турган эркек аны төмөн карай түртүп жиберди. Аял таштан ташка урунган бойдон кулап барып өлдү. Бир аздан кийин аны кайра тоо этегине алып барып көмүштү. Мүрзөнү мурда эле даярдап коюшкан экен. Мен сураштырып билсем, ал аял күйөөсүнүн ичи таардык кызганчактыгынан курман болуптур. Сүйүү эркиндигинин курманы. Бирок ал эркиндик ошол бойдон тоо этегинде көмүлүп калбадыбы? Акактай таза махабатты эңсеген эжелердин каны менен сугарылган сүйүү эркиндиги тамыр алып, көктөмдүн көк шибериндей көңүл эргите турган болуп калды. Бак Таалайдын башаты. Ошол оён кыяндуу 20-жылдардын орто чени чындап эле Бак Таалайыбыздын башаты болду.
Адегенде мындан 1 жыл мурда 23-жылы күзүндө комсомолдун мүчөлүгүнө кабыл алышты. Чогулушта комсомолго арыз берген 6 обозду тең тарбиячы мугалимибиз мүнөздөп берген кезде сыймыктын кандайдыр бир ички сезими уйгу-туйгу болуп көңүл эргитти. Андан бери өткөн 1 жылдын ичинде так ошол мүнөздөмөгө татыктуу болгудай тырышчаактык менен окудук жана иштедик. Газетабыз менен өз демилгелик көркөм ийримдин кадыр баркы арта берди. Убакыт өткөн сайын интернатта окуу мөөнөтүбүз да аяктай баштады. Башка шаарлардагы чоңураак окуу жайларына барууну эңсеп аябай дегдедик. Көп убакыт өтпөй эле бул жагынан да таалайыбыз ачылды. 24-жылы күзгө маал Ташкенттеги өзбек, казак, кыргыз окуу жайларына 5 орун келип, ага 4 өзбек жолдошторум менен кошо Кокон шаарын көздөй жөнөп кеттик. Ал кезде бүткүл Фергана аймагы боюнча эл агартуу иштери Кокондо чечиле турган. Имтыкан алуу, окуу жайына баруучу жолдомону берүү ошол жерде жүргүзүлөт экен. Поездге Анжияндан түштүк. Мындай ажайып нерсени өмүрүбүздө биринчи жолу көрүшүбүз. Кубанычыбыз коюнга сыйбай, айлана тегерекке суктана карап отуруп, Коконго кантип жеткенибизди да байкабай калыптырбыз. Кокондун эл агартуу бөлүмү бизди көпкө кармаган жок. Эч кандай имтыкан-сымтыкан да болбоду. Документтерибизди көрүштү да, эртең Ташкентке жөнөй бергиле дешип, колубузга тийиштүү жолдомо кагазды жана жол каражатын беришти. Мына ушуга караганда биердегилер окууну каалаган балдарды гана күтүп турушкандай сезилди. Биз болсок эртеси чоң кубаныч менен Ташкентти көздөй жол тарттык. Эртеси күнү улуу шашке болгон кезде айтылуу Ташкентке келип түштүк. Бул шаар биз үчүн өзүнчө бир жаңы дүйнө болду. Бала болуп башыбызга түк бүткөндөн бери мындан 3 күн мурда поездди биринчи жолу көрүп аябай таң калдык эле. Мына бүгүн трамвайга отуруп жатабыз. Чоң шаардын бакашака түшкөн көп элдүү көчөлөрүн аралап жүрүп отуруп, трамвай бизди скверге алып келип койду. Бул кеңири бак. Берден кулаш жеткиз жоон дарактарды, көйкөлгөн көк шүберди, кызыл-тазыл гүлдөрдү көрөсүң. Көчөлөрдөн машиналар, чиркешкен трамвайлар өтүп турат. Элге санат жетпейт. Алар өйдө төмөн катташып, ар кимиси өз иши менен алек. Окуй турган жерибизди оңой эле таптык. Жолдошторум кире турган Өзбек агартуу институту ошол эле трамвай токтогон жерде. А мен бара турган казак-кыргыз агартуу институту болсо анын оропарасында сквердин түндүк четине жайгашкан. Ошол убакыт үчүн шаардагы чоң имараттардын бири. Чыгышка караган чоң дарбазасынын эки жагында окуу жайынын аты орус, казак тилдеринде жазылган вывеска илинип турат. Эшик алдына жеткен кезде ичкери жактан топу кийген эки бала чыга келди. Биз жаттык экени көрүнүп эле турат. Силер да окууга келдиңерби? Ушергеби? Ооба, ушерге. Кайдан? Кокондон. Кокондон? Качан? Мурда күнү. А сенчи, өзүң кайдан келдиң? Мен да Кокондон, Оштон. Бу эмне дегениң? Кокондонбу, Оштонбу? Экөөнөн тең. Кандайча? Ушинтип эле. Оштон Коконго, Кокондон Ташкентке. Эмне үчүн андай? А дегенде Кокондо имтыкандан өтөсүңөр деп айтышкан. А эрге келсек тартип башкача болуп калыптыр. Имтыкан ушердин өзүндө алынат экен. Ушундайбы? Ооба, ушерде алынат. Бизге да ушинтип айтышты. Документти тапшырдыңарбы? Каерде кабыл алат экен? Балдар ошол замат мени ээрчитип, экинчи кабатка алып чыгышты да, узун коридор менен акырына чейин жүрүп отуруп, директордун кабинетине алып киришти. Кабинетте эмес, оозгу бөлмөдө отурган катчыга документтеримди тапшырдым. Имтыкандын качан башталарын жолдошторум билет экен. Ошондуктан кайталап сурап отурууну ылайык көрбөдүм. Анын үстүнө документ тапшырып жаткан балдар көп экен. Сулууча келген казак аял документтерди кабыл алууга, аларды айрым делолорго салып иреттөөгө араң үлгүрүп жатат. Биз кайра чыктык. Менден 2 күн мурда келип, институттун ичи тышы менен таанышууга үлгүргөн бул эки бала мага бардыгын тең көрсөтүштү. Экинчи кабаттагы чоң залдан такыя кийген аксакал казактын чоң сүрөтүн көрүп, жолдошторума кайрылдым. Бу ким экен? Билбейбиз. Абай деп астына жазып коюптур го. Сүрөткө жакыныраак бардым. Чын эле Абай деп жазылган. Бирок ал сөздүн асты жагында Кунанбай уулу деген жазуу да бар. Үчөөбүздүн тең биринчи жолу көрүшүбүз. Аңгыча болбой бизден да кичине бир чыйрак бала залга чуркаган бойдон кирип келди.
Ал түз эле сахнага чыгып, аердеги трибунанын артына жашынды. Ошол замат экинчи бир кичинекей бала энтиге чуркап кирип, аң-таң болду да калды. Ал залдын аяк бягына көз жүгүртүп, бирдеме издегендей болот. Анан чоң сүрөттүн жанында турган бизди көрө коюп, "Шегебайды көрдүңөрбү?" деп сурады. "Шегебайың ким? Кичкентай бала кирдиме оосунда?" Кичкентай балабы? Ия. Аны өзүнөн сурабайсыңбы? Өзү каны? Жолдошторумдун бири ага күлө карап, көзүн кысты да трибуна жакты ымдап көрсөттү. Ал чуркаган бойдон трибунанын артына өтүп, жашынган баланы жеңинен бурай кармады. "Оттукумун кургурлар десе, осулар айттымы?" Жок, өзүм ак таптым. Аңгыча экөө тең бирин-бири жетелеп сахнадан түшө келишти. Биз аларды утурлай бастык. Укмуштай чыйрак, эчтекени элүүгө албаган, эчтекеден кайра тартпаган ак саргыл баланын аты Шегебей экен. "Сендер айттыңарбы мени?" Ал да бизди көздөй басты. "Жок, биз кайдан айталык? Сендер не?" Анын ушинтип сурашына толук негиз бар эле. Биз үчөөбүз тең окшошконго мушташкан болуп, же казакча, же кыргызча, же орусча сүйлөй албайбыз. Ал тилдерде айтылган сөздөрдү божомолдоп гана баамдайбыз. Баланын суроосуна өзбекче жооп берип жатканыбыздан улам, ал бизге ошондой суроо берген көрүнөт. Биз ага кыргыз экенибизди айтсак такыр ишенбей койду. Анан биз андан "Бу ким?" деп жанагы сүрөттү сурадык. "Осуну да билмейсиңдерби?" Биз анын бул сөзүнө чала була түшүндүк. "Жок, билбейбиз." "Койсаңдарчы, осы улуу акын абайды билмесеңдер, анда не кылып жүрсүңдер?" Биз унчуга албадык. "Акын дегени эмне экен?" деп өз ичибизден гана тынып калдык. Болбой эле кайра сурадык. "Акын дегениң эмне? Дениңдер сабынма сендердин? Акынды да билмейсиңдерби? Өлең жазады, өлең, энди түшүндүңбү?" Мындай сөздөрдү биринчи жолу угушубуз. Өлең бу эмне деген экен? Дагы сурадык. Эми анын чындап эле жини келди. Өзү тыптырмактай болсо да өтө ачуулуу экен. Бирок бул жолу ачуулануунун ордуна каткырып күлүп жиберди. Биз да кошо күлдүк. Аңгыча болбой бир жолдошум мага карады да, "Ушуну билбегенден кийин өлө калың" деп жаткан тура бу чунак бала. Биз ага түшүнбөй жатыппыз. Болду. Эми түшүнүктү. Бирок ал биздин натура түшүнгөнүбүздү биле койду. Жанындагы баланын колтугундагы китептердин бирин сууруп алды да, ошол замат так ортодон ачып биздин көз алдыбызга алып келди. "Мына осундай өлең жазады." Шайырмы? Ия, солай. Мына ошентип биз Ташкентке келгендин биринчи күнү эле казактын улуу акыны Абай менен тааныштык. "Сен кимсиң? Ушул жерде турган бирөөнүн баласы окшойсуң." "Жок, мен мында окуйм, 1 жыл болуп калды." Биз айраң таңгалык. Көзүбүзгө 6-7 жаштагы баладай болуп көрүндү. Бирок чын жашы 14 экен. Өзүнүн Шегебай деген атына абдан ылайык мыкты бала. Жанындагысы андан 2 эсе кичүү. Ушул жердеги кызматкерлердин биринин баласы. Көрсө, бу жерде экөө жашынмак ойноп жүрүшкөн экен. Биз ошентип турган кезде залга бир келбеттүү киши кирип келип, түз эле сахнаны көздөй басты. "Бу ким?" деп сурадык Шегебайдан. Бу Курманбек кой. Битерине 1 жыл калды. Мыкты аншы." Биз анын бул сөзүнө да түшүнбөй кайра сурадык. "Жырлайды, мындай" деп ал баш бармагын көрсөттү. Курманбек болсо бизди элүүгө албай, сахнага чыгып бирдемелерди айтып, өзүнчө жай гана ырдап, кандайдыр бир нерселерди жайгаштырып жатты. Демек ал ырчы экен деп түшүндүк биз. Жакыныраак барып көрдүк. Келишкен жигит. Окууга өткөндөн кийин анын ар түрдүү концерттерде чыкканын, пьесаларда кызык ролдорду аткарганын нечен жолу көрдүк. Жаңылбасам, институттагы драм кружоктун да жетекчиси болуу керек эле. СССРдин жана Казакстандын эл артисти Курманбек Жандарбеков. Ал бул атка көп жылдардан кийин ээ болду. Булар институттагы биздин биринчи тааныштарыбыз болду. Бара-бара көп нерселерди, көп кишилерди көрдүк. Институттун даярдоо группасынын студенти деген наамга жетиштик. Эң жакын жаңы курдаштар пайда болду. Алардын ичинен экөөнө өзгөчө мээрим түшүп, жакын санап жүрдүм. Бирөөнү жолдоштору Сүзөнөк букага окшойсуң деп тамашалаша турган. Салмактуу, кабел тең бала.
Oyun тамашага анча табияты чаппай, ар дайым башкаларга карап отурууну жакшы көрчү. Жалгыз отурганда эриндерин кыбыратып терең ойлоно турган, сөзгө сараң, талыкпаган эмгекчил эле. Анда санда ыр жаза коюп жүргөнүн да байкачумун. Бирок ырын эч кимге көрсөтчү эмес. Институттун эле катарында казак тилинде чыгуучу Ак Жол газетасынын редакциясы жайгашкан. Ал көбүнчө ошол жакта жүрчү. Күндөрдүн бир күнү мулуңдап өтө кубанычтуу келди. «Мына эми жыргап гана окуйбуз», деди ал. Мен анын жанына жетип барып китептин мукабасын карадым. Мукабасына «Кыз жибек» деп жазылып, атчан келаткан шөкүлөдөгү кыздын сүрөтү тартылган. Ушундай жомок бар экенин биринчи көрүшүм. Мына, көрдүңбү? Булар ушинтип чыгарып жатышат. Мындайлар бизде да толуп жатат. Жаңыл мырза, Манаста Каникей, Айчүрөк дегендер бар. Качан бир кыргыз тилинде китеп чыгар экен? Жума кейигенсип сүйлөдү. Анан китепти барактай баштады. А дегенде экөөлөп ичиндеги сүрөттөрдү бүт карап чыктык. Андан кийин ал башынан түшүп окууга киришти. Мен бир аз угуп отурдум. Бирок көп сөздөрүнө түшүнбөйт экенмин, зеригип кеттим. Жума болсо улам барган сайын берилип, тим эле китептин ичине кирип кеткидей болуп баратат. А түгүл менин кантип чыгып кеткеними да байкабай калды көрүнөт. Ал китепти окуп бүткөндөн кийин Эр Таргын деген жомокту алып келип окуй баштады. Сен бул китептерди кайдан алып жатасың? Искендерден. Ал ким? Тынышбаевдин баласы. Анын ким? Тынышбаевди билбейсиңби? Кайдан билмей келем, ким ал? Инженер, биздин Пишпекке чейин темир жолду ошол салдырган. Азыр ушул институтта сабак берет экен. Үйү ушул эле жерде, көчөнүн аркы өйүзүндө. Баласы бизден бир класс жогору. Үйүндө китептер эң эле көп. Каалаганың алып окуй бер деди. Булардын бардыгы мен үчүн жаңылык болду. Бу жарык дүйнөдө Кыргыздын Пишпек деген калаасы бар экенин, ал жерге темир жол жеткенин биринчи жолу угушум. Менин бул жолдошум Кыргыздын келечектеги өтө шыктуу акындардын бири Жума Жамгырчиев болчу. Ал мага Кыргыздын атактуу Ысык көлүн өзүнчө бир жомок кылып айтып берчү. Аңгемеси өтө элестүү, укулуктуу болгондуктан кайсы бир учурларда, албетте сабактан бош убактарда, дагы бир кызыктуу нерсе айтып бер деп өзүм жалына тургам. Ал ар түрдүү жомокту, кызык окуяларды көп билчү. Бирок күлкүлүү, тамаша сөздөрдү айтып, чын курдаштык ыклас менен жүрүүнү өзүмдүн экинчи бир жолдошуман байкадым. Ал кийинчерээк өз жерибизде, Советтик Кыргызстанда ардактуу аксакал, элибиздин эмгек сиңирген мугалими деген наамга жетишти. Ал өзү окуткан балдар менен аңгемелешкенде, «Мына балдар, биздин кантип ушул абалга жетишкенибизди, жокчулуктун жонун жуурутуп, келечекке өмүрдү, күжүрмөн демди сактап берген каарман 20-жылдарды унутпагыла» деп айтуудан талыкпай турган. Ой чиркин-ай, жамактарына сан жетпеген боз шинелди сүйрөлтө кийип, чарыгынан баш бармагы башбаккан 14-15 жаштагы Эсенгул Бердибай уулунун элеси күнү бүгүн да көз алдымда турат. Кыш ортосу өткөндө Орто Азиядагы элдердин чек аралары бөлүнүп, ар бир эл өзүнүн мамлекетин түзөт имиш деген кубанычтуу кабар угулду. Бирок биз аны көз алдыга даана элестете албадык. Өлкөбүздүн ардактуу аксакалы Михаил Иванович Калининдин өзү Ташкентке келип, бул бөлүүнү айкындап чечип бергенге дейре бүдөмүк болуп жүрө бердик. Маселе чечилгенден кийин ар бир улуттун кубанычтуу салтанаты башталды. Аңгыча болбой жаз айлары да кирип келди. Чектери бөлүнгөн элдердин Ташкенттеги өкүлдөрүн, өзгөчө окуучуларын өз республикаларына, областтарына көчүрүүгө кызуу даярдык башталды. Ташкентте бир гана жыл окуп калганыбызга анча өкүнбөдүк. Өз жерибизге, биринчи борборубуз Пишпекке качан кетер экенбиз деп дегдей баштадык. Чыгарманын аягы.